Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Кандайсыздар? Орозо күнүңүздөр менен чын жүрөгүмөн куттуктаймын. Орозонун башталышы менен, Орозонун биринчи күнү менен чын жүрөгүмөн куттуктаймын. Орозоңуздар кабыл болсун. Барсыздарбы, амансыздарбы, угулуп жатамбы? Плюс белгисин коюп коюңуздарчы. Кандайсыздар, амансыздарбы? Көптөн күткөн биздин акысыз 5 күн бою орозодо акысыз сабактарды, билимдерди берем. Негизи эле ар бир орозодо мен бир жумалап сабактарды акысыз өтөм, өзүм жандуу өтөм. Дал ошол өзүбүздүн традициябызды бузбай, биринчи күндөн баштап, орозонун биринчи күнүнөн баштап биз дал ошол убаданы аткарууга кириштик десек болот. Кандайсыздар? Ким орозо кармап жатат? Кандайсыздар, амансыздарбы? Орозоңуздар кабыл болсун. Ыйык орозонун урматына бизде ушундай сонун жолугушуу акысыз 5 күн бою сиздер менен сабактарды өтөмүн. Күнүнө ушинтип инстаграмдан биз көрүшөбүз. Угулуп жатамбы? Плюс белгисин коюп коюңуздар. Жана ким орозо кармап жатат айта кетсеңиздер болот бул жака. Орозоңуздар кабыл болсун. Барсыздарбы? Мен да сиздердин катарыңыздардамын. Ооба, баарыбыздын орозобуз кабыл болсун. Бүгүн өтө сонун күн, себеби дегенде бүгүн сонун билимдерди берем. Именно продюсерлик кесип жөнүндө дагы сонун маалыматтарды берем. Андан сырткары дагы акчалай китептеримди ойнотомун. Негизи эле бул жакка кимдер билектерди ута алат? Именно түз эфирдин аягына чейин отуруп активдүүлүк көрсөткөн айымдар. Экинчиден буга чейин стористерди репост кылып, отметкаларды жазап, активдүүлүк көрсөтүп аткан айымдарды биринчи очередь тандаймын. Ошондуктан бүгүн эфирдин аягында акысыз сабак дагы болот. Китебимди, андан сырткары Кыргызстандын кайсыл гана областында жашабаңыз, бүгүн китебимди бир айымга белекке берем. Андан сырткары 500 сом, 1000 сом жана 2000 сомдук 3 орундук берилет. Сатууга да үйрөтүңүз деп. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Алейкум ассалам. Баарыңыздарга орозоңуздар кабыл болсун. Угулуп жатамбы сонун. Ким кайсыл жактан чыгып жатат эфирге айтып коюңуздарчы. Аллах разы болсун дейт. Ооба, буюрса баардыгы ушундай сүйүнүп атам орозонун Рамазан айына, себеби дегенде биздин дуаларыбыз, тилектерибиз 10 эсе кабыл болгон айга туш болуп атат. Биздин ушундай сонун акысыз окуубуз. 1-нен 5-не чейин мен сиздер менен акысыз сабактарды өтөмүн, акысыз консультацияларды жасаймын, разборлорду жасайм. Силер көптөн күтүп сүйүнгөн, жүрөгүңөр менен каалаган сиздер дагы именно мендей болуп продюсер болууну самайсыздар, мен аны билем. Себеби дегенде продюсерлик кесипте эң чоң кирешелер, эң чоң престиждүү, эң профессионалдуу, онлайндагы эң вышкадагы турган кесип бул продюсер кесиби. Дал ошол кесип жөнүндө, ал эмне кесип, кандай иштейт, эмне кыйынчылыктары бар, кандай плюстары бар, кандай минустары бар, баардыгын сиздер билесиздер. Мен дайыма ачыгын айтам, чындыкты айтам. Демек ошол нерсени баардыгын айтып берем бүгүн. Жана андан сырткары дагы сиздер менен кандай кирешелерди тапса болот. Именно продюсерлик кесип аркылуу өзүмдүн методикамдын, өзүмдүн фишкаларымды, өзгөчөлүктөрүмдү баардыгын айтып берем. Жана бүгүн сиздерге презентация кылам. 15 мартта менин 2 айлык продюсер курсов аттуу курсумдун өзгөчөлүгү, эмне үчүн менден окуш керек экен, жана кандай ал жакта арзандатуулар болуп жатат, баардыгын сиздерге ушул эфирден айтып беремин. Демек, мен менен болуңуздар. Эфирдин аягына чейин болгон айымдарга мен билектерди, буюрса билектерди да ойнотомун, жана баардык суроолорго жооп бергенге мен сиздер менен даярмын. Саламатсыздарбы? Эфир сакталабы дейт. Аракет кылабыз, бирок жандуу көргөнүңүзгө не жетсин, жандуу суроолорду берип, биз менен жандуу отурганыңызга не жетсин. Келиңиздер, билесиздерби, бизде негизи бүгүнкү эфирибиздин темасы нолдон, Кыргызстанда кантип 20 000 сомдон үйдө 100 000 сомго чейин тапса болот. Эгерде сиз нолдон болсоңуз, эгерде сиз инстаграмдан кантип кирешелерге чыксам болот, кантип ушул кундуу
Кундуз Таштановадай болуп дагы машина алып, сонун ийгиликтерди жаратып, дал ошол командасына кошулуп, себеби дегенде мен именно продюсерлердин клубун түзүп атамын. Именно продюсерлерди сурагандар менден көп. И ошол продюсерлерди колдоо максатында дагы клуб продюсеров, өзгөчө кыргызскоязычный аудиторияда иштеген продюсерлер да, себеби дегенде мен өзүм Кыргызстан рыногунда 4 жылдан бери продюсер катары дагы иштеп келе жатамын. Эң чоң кирешелерди продюсер катары таап келе жатамын. Кутман кечиңиздер менен. Кундуз, сен огонь, огонь, кеч жарык, кандайсың дейт. Вау, классно. Ушундай сонун аудитория бар. Сонун аудиториям бар. Мен сиздерди жакшы көрөмүн. Силер мени кандай жакшы көрсөңөр, мен силерди 2 эсе 10 эсе жакшы көрөмүн. Себеби менде принцип бар. Сени адам кандай сыйласа, сен ошону 2 эселеп сыйла деген принцип менен жашаймын. Бүгүн өзгөчө сулуусуз Кундуз айым дейт. Рахмат, ыраазычылык билдиремин. Рахмат, ыраазычылык билдиремин. Сонун. Караңыздар, негизи эле азыр Кыргызстандын рыногунда онлайн күчөп дагы өсүп атат. Караңыздар, буга чейин бизде сатуу менеджерликте мыкты окушуп сонун результаттарды көрсөтүп атса, демек азыр продюсерлерди набор кылып, ар бир продюсерге 3төн 4төн сатуу менеджерлерди даже бөлүп берем. Даже 10дон. Мен командамда канча сатуу менеджер иштеп атат, дополнительно ушул продюсерлердин астында дагы иштөөгө сонун мүмкүнчүлүк болот. Элестетиңиздер, сонун вакансия болот да. Анан эмне үчүн продюсерлик кесип, эмне үчүн продюсер деген курсту мен эми сиздерге тартуулап атам. Бул жөнүндө дагы мен сиздерге айткым келип атат. Негизи бүгүн биз продюсер ким, эмне иштерди аткарат, жана кандай жумуштарды жасап эмне акча табат, ушул жөнүндө сөз кылабыз. Келиңиздер, дептерлерди алабыз. Бүгүн биз конспект жазайбыз, жөн эле отурбайбыз. Биз продюсер ким, эксперт ким, канча киреше тапса болот, кандай эмне продюсерликтерден именно кайсыл нишада Кыргызстанда эң көп кирешелер бар, ошол жөнүндө сөз кылабыз. Мен комментарийлерди өчүрүп турайын, себеби дегенде биз сабак өтүшүбүз керек сиздер менен. Келиңиздер, бизде жөн эле эфир эмес, бизде сабак эфир. Сиздер эң көп инсайттарды алып кетишиңиздер керек бүгүнкү эфирден. Белектер ойнотулат, суроо жооп болот. Мен эфириме чыгып суроо бергенге мүмкүнчүлүк болот, разборлор дагы болот. Жетишебиз, бардыгына жетишебиз деген үмүттөмүн. Себеби дегенде мен атайын убактымды бөлүп, сиздер менен 5 күн бою бир гана пайдалуу эфирлерди, только пайдалуу эфирлерди, билимдерди берейин деп келдим. Анда эмесе кеттик. Продюсер деген ким? Караңыздар, биз билебиз, продюсер деген бул шоу бизнесте да продюсерлер болот го, ырчыларды продюсерлеп, анын продюсери деп, аны алып алып, аны аудиторияга, мындай элге, тойлорго сатып, ырдатып, тойдо акча бергенде ошол проценти продюсерде калып калат. Дал ушундай эле Кыргызстандын рыногунда инфобизнесте, мындайча айтканда онлайн, Инстаграмда дагы инфопродюсер деген бар. Информационный продюсер деген ким ал? Ал ошол психолог болобу, билими бар, мээсинде билими бар, өнөрү бар адамды алып туруп, аны элге ошол билимин сатуу, билимин курска айлантуу, 1000 сомдукпу, 5000дикпи, да хоть 100 миңдикпи, ошол мээсиндеги билимди, методология менен билимди монетизациялоо деп билдирет. Түшүндүңүздөрбү? Эгерде сиз продюсер болсоңуз, сиз башка билимдүү, окумуштууну алып алып, бир эмес даже 2-өн, 3-өнү алып алып, аны продюсерлесеңиз болот. Мисалы үчүн мени караңыздарчы, азыр мен Ызаткан Жусупованын продюсеримин, Алия Илебесова, там повар айымдын, дагы эксперттердин продюсеримин. Мен өзүмдүн инстаграмымда алып барбай, даже жүзүмдү көрсөтпөй туруп эле, алардын курстарын сатып, алардын билимдерин сатып эле мен кирешеге чыга алам, акчаларды таба алам. Алар курсун саткандан мен чистый прибыльдан 20%, 30%, же 40, же 50, же даже 60% киреше таба аламын. Элестетиңиздер. Караңыздарчы, продюсер кесиби бул эң высокооплачиваемый кесип да. Даже продюсер болуп, мен продюсер болом деп келген айым даже менден сурайт, канча сатуу менеджер алам Кундуз Таштанова? 3-өнүбү, 10-онубу деп сурашат. Демек, онлайнда эң
өтө бийик деңгээлде турган кандай десем высокооплачиваемый мен продюсермин деген деле адамдардын ушунчалык уже сага болгон мамилеси, сен өзүңдү сезген деңгээлиң канча көтөрүлөт. Себеби дегенде продюсер деген бул башкаруучу, бул уюштуруучу, бул чоң команданы башкарып, ошол эксперттин билимдерин сатып, анан кирешеге чыгат, акча алат, процент алат. Дал ошол продюсерлик кесип биздин 5 күн бою сиздерге ошол акысыз билимдерди берип, сиздерге көп пайдалуу билимдерди берем жана продюсерликтин өзгөчөлүктөрүн мен кантип продюсерлеп келе жатам 4 жылдан бери. Эмне үчүн мен именно продюсерлерди, мыкты продюсерлерди чыгарып жатамын? Эмне үчүн мен чыгарып келемин буга чейин? Насаатчылыкта канча продюсерлик жөнүндө маалыматтарды берип, запусктар жөнүндө маалыматтарды берип, мен окутуп келем. Бирок бул өзгөчөлүк. Элестетиңиздер, мындай бааларды азыр көргөндө сиздер вообще шок болосуңар да. Мен мынча баада эч качан саткан эмесмин. Билесиңер, мен насаатчылыгым 150-200 миңден. Бирок бул продюсер курсун Орозонун урматына вообще шок цена менен презентация кылам, силер таң калат болушуңуздар керек. Себеби дегенде бриллиант тарифинде мен 2 эсе 10 эсе көпмүн ал жактачы. Анан караңыздар, продюсер бул уюштуруучу, продюсер менен эксперт экөө момдай эме болуш керек да, бири-бирине коннект болуш керек. Ал эмнени билдирет? Коннект деген эмне? Коннект дегенде элестеткиле, биз турмушка чыгып атканда биз партнер издейбиз, Мен продюсер, бул эксперт. Менде мисалы үчүн өзүмдө продюсер жок. Мен өзүм продюсерлейм. Инстаграмга чыгып, курстарымды сатып, личный брендти күчөтүп, курс түзүп, туура курстарымды түзгөн үчүн элдин баары кайра кайтарып келип атат мага. Көрдүңүздөрбү? Вау, у вас такой классный курс, Кундуз. Сиздин курсуңуз ушунчалык, өмүрүмдө мындай курс окуган эмесмин, ушунчалык мыкты деңгээлде жазылган, команда ушунчалык күчтүү экен деп шок болуп, кайра адамдар кайтып келгидей билимдерди берип, кайтып келгидей результаттарды бергидей, ушундай туруктуу, одноразовый лампочка эмес, туруктуу Кыргызстан рыногунда долгосрочно мен түбөлүккө арканды алыс таштайм, билимдеримди уштап эл ыраазы болуп, кайра кайтып келчи курстарды түзүңүздөр келсе, анда дал ошол нерсе мага тийиштүү. Себеби дегенде бул нерсени мен өзүм жашоомдо колдонуп келем, демек ошол нерсени сиздерге именно үйрөтө алам. Себеби дегенде курстун ар кандай түрлөрү болот, методологиясы болот, аудио, визуал, өзүнүн картинкасы да, восприятие, баардыгы играет роль. Анан кооз курс жазып алып, аны сата албаган, ал дагы проблема болушу мүмкүн. Ошон үчүн ошонун баардыгын биз үйрөтөбүз. Продюсер менен эксперт бул партнерлор. Бири-бирине коннект болуш керек да. Элестетиңиз, сиз партнеруңуз менен дүкөн ачтыңыз. Дүкөн ачтыңар мына. Анан ал айтып атат. Эртең мен келбейм, уктап калат. Сиз экөөңүздөр барып дүкөн ачышыңар керек. Сиз барып эле баарын сатып, тазалап, шыпырып, баарын жасасаңыз, бул эч нерсе кылбаса, сиз претензия кыласыз да. Сен эмнеге кылбай атасың? Сен эмнеге жасабай атасың? Мен эле иштеп атам. Анан бул сизге претензия кылат. Эгерде бири-бириңерге претензия кылып, бири-бириңерди түшүнбөсөңөр, көпкө иштеше албайсыңар. Демек, партнер тапканда эң биринчи экөөң бири-бириңерге жагышыңар керек. Эң биринчи нерсе бири-бириңердин сөзүңөрдү угушуңар керек. Партнерлор дегенди билдирет. Партнер. Бул жакта продюсер өйдө же эксперт өйдө деп айта албайм, экөө на равных. Себеби дегенде ар кандай случай болот. Мисалы үчүн эксперт, эгерде менде болгон эксперт болсо, мисалы үчүн мен көп өзүм үчүн авторитет адамдарды угам. Мен каалаган результатка жеткен адамды, мен каалаган результатка жетип, анын сөзү мен үчүн сөз болгон адамдын сөзүн мен бир да сөзүн калтырбай аткарганга аракет кыламын. Эгерде сиз бири-бириңерди укпасаңар, анда көпкө кете албайсыздар, Экөөңөрдүн максатыңар бир болуш керек. Экинчиси, эгерде бул, мисалы үчүн, кимдерди продюсерлесек болот. Эгерде сиз салонго барып чачыңызды боётсоңуз, бетиңизди макияж жасатсаңыз дагы, ошол экспертке барганда дагы сүйлөшкөндү үйрөнүш керек. Ошол билимин, ошол өнөрүн курска айлантса болот. Мисалы үчүн мен мына макияжга барганда
курсуң барбы деп сурайм да. Өзүңө өзүң макияж жасоо, сам себе визажист минимум 1000 сомдук курс чыгарса болот. Оффлайн жандуу обучение салондорго внедрять этсе болот. Инстаграмын сонун иштетип, ошол курстарын, оффлайн өтчү курстарын деле онлайн таргет аркылуу, жылдыздар аркылуу сатып, сиз ошол бир эле макияж жасаган кызды продюсери болсоңуз болот. Элестетиңиз, даже салондо иштеген любой эксперт макияж жасайбы, чач жасайбы, чач боюнча окууну внедрять этип, курс жасап дагы оффлайн жаздырбай эле оффлайн 10 адамды 30 миңден 50 миңден окутса, элестетиңиз, сиз ошол нерсени внедрять этип сатканга жардамдашсаңыз болот. Дал ошол нерсени биз Бриллиант тарифинде полный менин сатуу техникаларымды, сатуу менеджерлик, погружение в Инстаграм курсу дагы дополнительно дагы ачылат. Себеби дегенде, азыр дагы мен 2 курс сатып алдым. Сиздер билесиздер, сатуу боюнча тренингтерге, окууларга барып жүрөм. Ошол жаңы фишкаларды ошол жака команда менен кантип иштеш керек, сатуу менеджерлер менен кантип иштеш керек, жаңы сабактарды жаңы вкладка менен роптун сабактары боюнча ошол сабактарды да кошуп Бриллиант тарифинде берем. Негизи эле алтын тариф болобу, Бриллиант тариф болобу сатууну эң биринчи үйрөтөм. Себеби дегенде мээде монетизация болуш керек да. Мени монетизация кылганды үйрөнүшүбүз керек. Жана мен өзүм цифровой психология боюнча миссия 9 жана 9 болгондуктан, 1-9 болгондуктан, я промоутер и продажник, человек, который классно продвигает товары и людей. Бүгүн ошол жөнүндө да сөз кылабыз. Эгерде сиз именно цифровой психология боюнча дагы мен сизге мен менен зумдар болгондо, жолугушуулар болгондо мен сизге подсказка бере алам. Именно психология нишасынан жакшы экспертти алсаң, сонун результат жарата аласың деп. Продюсер болуп туруп, именно психологду алсаң, жакшы результатты жарата аласың. Себеби дегенде сен из тебя классный психолог. Сен мамиле үчүн акча эмес, мамилени тандайсың деген сонун рекомендацияларымды дагы именно мен проектке, продюсер курсума келгендердин ичинен мен бөлүшөмүн да. Биз түшүндүк, продюсер бул уюштуруучу, организатор. Бул сиздер билесиздерби, 4 жыл мурун мен өзүм жалгыз эле продюсер болчумун. Назаткан Жусупованын баракчасын даже стористерин өзүм алып барчумун, элестеткиле. Өзүм алып барып, анын видеолорун өзүм тартып, монтип, стористерин жазачумун. Өзүм жалгыз продюсер болчумун. Ал кезде 200, 300 миң, 100 миң запустар кылган учурлар. Ал жакта аябай көп таргетке, рекламага дагы көп акча салчу эмеспиз. Элестетиңиздер, кандай гана опыт болду да, нолдон баштап, ушундай, кандай десем, нолдон баштадым десем болот да. Нолдон Кыргызстан рыногуна, ысык сууна күйүп бышып дегендей канча каталар кетилип отуруп, ошол каталарды силер кетирбеш үчүн менин опытым, тажрыйбамды сатып алсаңыздар болот. Себеби дегенде мен курска келгендерди баары бир ошолорду колдоп, биргеликте 2 ай болуп, алар менен да жолугушуулар дагы болуп, сертификаттар да берилип, өзүн мыкты көрсөткөн айымдарда албетте дополнительный клиенттерди дагы өзүм лично бергенге даярмын. Мен муну обещать этпейм. Себеби дегенде продюсерликте клиент бергенде дагы ар кандай адамдар болот. Мисалы үчүн жертва позициядагы адамдар болсо, мисалы үчүн тандап башташат. Ошон үчүн я очень справедливая аракет кылган айымдарды эки эселеп колдойм. Анда эмесе караңыздар. Биз түшүндүк, продюсер бул уюштуруучу, бул организатор, бул сатат, бул сенин билимиңди именно элге тартуулайт. Бизде психологдор келип атпайбы, мына миллионго, 3 миллионго сабактарды окуп келдим, муну окуп келдим, тигини окуп келдим, эми кантем, эмне кылам депчи. Дал ошол нерсени мен үйрөтөмүн да. Мен азыр действующий продюсермин, Анан мендейлер бар болсо, мисалы үчүн оңой менен башка бирөөгө баш ийбей, укпаган, же болбосо продюсери жок иштейм, мен өзүм иштейм, мен эч ким менен бөлүшкүм келбейт деген дагы айымдар бар болсо, өзүнө өзү продюсер боло алат. Эгерде сиз мисалы үчүн улам эле продюсерлерди алмаштыра берип тажасаңыз, мен өзүм продюсер болом, потому что продюсер бүгүн бар, эртең жок, кетип калат экен. Ашып кетсе 1 жыл иштедик, 2 запуск иштедик десеңиз, анда өзүңүз продюсерликти жакшы үйрөнүп, өздөштүрүп алсаңыз, сиз эч кимге көз каранды болбойсуз. Элестетиңиз. Даже сиз өзүңүзгө үйрөнүп алып, билип алып туруп, анан продюсерлерге барсаңыз, сен монтушуң керек азыр, муну монтушуң керек деп тыкылдатып, билимиңиз бар үчүн сиз уже эмне жумуш аткарыш керек билип турасыз. Эмне жумуш аткарыш керек билбесеңиз, анда сиз
кыйнала бересиз. Демек, билими бар адам эч кимге көз каранды болбойт. Курс ачам дегендерге. Ким курс ачкысы келет? Комментарийге жазабыз, келиңиздер, ким курс ачкысы келет? Ким курс ачкысы келет? Бир деген цифраны коебуз. Ким курс ачкысы келет? Бирди жазабыз. Ким продюсер болгусу келип, башкаларды саткысы келет. Башка адамдарды жылдыз кылып чыгаргысы келет. Башкаларды сахнага чыгарып, өзү көп көрүнбөй эле, мисалы үчүн, башкаларды чыгаргылары келет. Бир дегендер, курс ачкысы келгендер бирди бассаңыздар болот. Ким продюсер болом, мен продюсер болом, мен башкаларды жылдыз кылам, башкаларды Инстаграм туура иштетип, бардыгын үйрөтөм десеңиздер, экини бассаңыздар болот. Курс ачам дегендерге именно азыр онлайнда кичинекей акчаларды таап баштадыңыздар, бирок дагы да чоң кирешелерге чыккыңыздар келсе, чоң киреше бул именно продюсерлик кесипте. Себеби дегенде элестетиңиздер, сиз мына психолог келди деп койлу да, сизге психолог келди, же фитнес тренер келди, же англис тил мугалими келди, же болбосо орус тил мугалими келди. И ошол айымдын даже орус тил мугалим келсе, анын курсун плюс насаачылык же репетиторствосын сатып, сиз кирешелерге чыга аласыз. Анын билими, тажрыйбасы бар, сиз аны туура сатканды, аны туура сатып, Инстаграмда кантип иштеш керек контенттерди жасаганды, рилсти туура жасаганды мен үйрөтөм бул курста, бардыгы бар. И ошол жактан сиз эмне кыласыз? Аны үйрөтүп, же болбосо өзүңүз үйрөнүп алып, өзүңүздү өзүңүз сатасыз, же болбосо башка эксперттерди алып алып, аны сатып иштейсиз. Эгерде сиз мен Инстаграмды билбейм десеңиз, именно Бриллиант тарифинде мен эмнени берем? Сатуу жана SMM курсумду белекке берем. Жана анда сырткары деле, мен мисалы үчүн продюсермин, мен экспертим Ызаткан Жусупованын азын стористерин жазабайм, рилстерин жазабайм. Анын бардыгын SMM адисине бардыгын өткөрүп бергенмин. Мен болгон ага полный эмне чыгарыш керек стратегия эле беремин. Классно? Классно. Мен сатуу бөлүмүн башкарамын. Сатуу менеджерлер башында 3 болчу, 5 болчу. Биз өскөн сайын командабыз өсүп баштады. Демек, башында сатуу менеджерден бизде 2 эле 3 эле болчу да, 2-3 бир SMM болчу. Ушундай мини команда менен эле иштеп баштаганмын. Ага чейин мен өзүм жалгыз сатып, экөөбүз сатып, ушундай нолдон баштаганбыз да, бардыгы акырындык менен болот. Демек, сиздер дагы мини команда менен акырындык менен баштасаңыздар болот. Мобилограф менен кантип иштеш керек, мен бардыгын үйрөтөм. SMMге кандай тапшырмаларды бериш керек, SMMди кантип иштетиш керек, кантип прогрев жазыш керек, сторисине кантип идея кылыш керек, рилсте кандай идеялар бериш керек. Сиздер билесиздер, Ызаткан Жусупованын стористе просмотр 200-300 болсо дагы биз азыр ай сайын чоң запусктарды жасайбыз. Мен вообще просмотры, статистика, подписчики, отписка деген нерсени вообще карабаймын. Вот верите, вообще карабаймын. Мен только конечный результат продажаны карайм, всё. Бизде просмотр 200 болсо дагы ай сайын биз миллиондон ашык запусктарды жасайбыз. Чын. Мен вообще не зациклена. Канча подписчик бар, канча адам стористе мени көрүп атат. Вообще ал нерсеге көңүл да бөлбөймүн. Мен ошол нерсени кантип мен жазып атам, сиздерге айтып беремин. Бардыгын 2 ай полный практический курс, продюсер курсунда айтып беремин. И караңыздар, я действующий продюсер, продюсерлик кесип мага өзүм жүрөгүмө өлө жагат. Я обожаю профессию продюсера, поэтому продюсер курсунда мен өзүм өтө көп боломун. Мен менен жума сайын зумдар болот, зум суроо жооптор болот. Элестетиңиздер, анан 50% арзандатуу менен вообще шок цена, элестеткиле 25 000, 50 000. Вообще мындай баалар эч качан болгон эмес. Тем более, что насаатчылыкка столько людей ко мне хотят, а мен наставничеством 200 000 билесиңер. И вот учитывая, что бул нерседе мен орозодо атайын тартуулап атам продюсер курсун, и плюс 2 ай бүткөндөн кийин дальше силер уже клубта каласыңар. Продюсер сурап келсе, мен только өзүмдүн кыздарымды колдойм, только өзүм кыздарыма беремин. Биринчи миллионумду именно продюсерлик кесиптен тапканмын мен. Себеби дегенде, билесиздерби, психология, психологторду, ушундай башка бир эмес психолог, англис тил мугалим, повар дагы ушундай 2-3 экспертти алып алып 3 менен 5 менен иштесеңиз вообще мощно. Потому что
бир сизди продюсер болуп берчи. Сиз эгерде продюсерлик кесипти үйрөнүп алсаңыз, адамдар келет, продюсер болуп берчи, пожалуйста деп. И сиз айтасыз, минимум Кыргызстан рыногунда 20 000 алышат фикс. 2 айга жөн эле продюсер болуп сизди алып, жума сайын жолугушуп же онлайн жолугушуп сизди продюсерлеш үчүн сиз минимум 20 000, 30 000, 50 000. Мен мисалы үчүн 200 000 алам. 200 000 плюс 50% алам. Меники кымбат. Ошон үчүн силер андан көрө өзүңөр үйрөнүп алып, зачем мага 200 000 төлөп? Лучше өзүңөр үйрөнүп алып, өзүңөр продюсерлегиле, өзүңөр чыгаргыла каласыңар. Же болбосо өзүңөрдү да чыгарып, башкаларды дагы чыгарсаңар болот. Сиз башканы алып, жылдыз кылып чыгарасыз, элестетиңиз. Анан курс маалында сиз өзүңүз эле эмес, башкаларды дароо биринчи жума, экинчи жума дароо клиент таап алып туруп продюсерлеп баштасаңыз болот. Классно, да? Классно. И менен жума сайын суроо жооп болот. Даже 25 000 тарифте жума сайын суроо жооп болгондо, менде ситуация мындай болуп атат, экспертим мындай болуп атат дегенде, мен силердин карап туруп эле разборлор жасап, нужно делать вот так, нужно делать вот такую воронку, нужно делать так деп полностью сиздерге суроолорго жооп берем. Возможно, там и цифровой психологияны да буду подключать, да? Анын туулган күнү качан, сеники качан, кандай дал келесиңер, эмне болот? Муну только в моих курсах, да? Потому что анын туулган күнүнө жараша кандай подход кылыш керек, ага эксперттин эмнени жаман көрөт, эмнени жакшы көрөт дегенде только ошол нерселерди айтабыз, да? Караңыздар, мен жөн эле продюсер эмесмин, продюсер эмес, сатуу менеджер да эмес. Караңыздар, не только продажник и продюсер, да, я цифровой психолог. Плюс азыр квантовый психологияда именно мастер разборовду $6000 сатып алып окуп баштадым. Разборлорду эң биринчи мен буну өзүм үчүн сатып алдым. Бул жылы бою сиздерге окшоп мен күнү түнү азыр эфир бүткөндөн кийин мен отуруп алып кечке окуйм сабактарымды. Себеби дегенде мен цифровой психологияда дагы азыр коучинг окуп атам. 3 жылдан берки цифровой психологмун. 3 жылдан бери цифровой психология боюнча дагы билимдерди алып келе жатамын. Азыр болсо магистратурада окуйм. Кыргызстандын университеттеринин биринде магистратурада социалдык психология факультетинде окуймун. Андан кийинкиси бул биздин цифровой психологияда дагы жүрөмүн, и продюсерликте дагы. Мага именно психология эң чоң кирешелерге чыкканга дагы жардам берген. Себеби дегенде продюсерсиңби, сатуу менеджерсиңби, же мобилографсиңби, СММщиксиңби, мышление. Самое главное это мышление, ой жүгүртүү, да? Мышление, жана андан сырткары дагы өзүңдү прокачка кылуу. 7 миллиондон ашуун акча өзүм билимиме, мээме инвестиция кылгам. Жылдыздар менен дала иштештим. Цифровой психологмун, да? Мастер Сүтсай десем болот, да? 5 жылдык опытым бар. Онлайнда 5 жылдык опытым бар. 4 жылдан бери, ошонун ичинен 4 жылдан бери продюсер катары Изаткан Жусупованы туруктуу продюсерлеп келем. Элестетиңиздер, Кыргызстан рыногунда мындай жок вообще. 4 жылдан бери ким? 4 жылдан бери, кана айтыңыздарчы. 4 жылдан бери ким туруктуу бир адам менен иштеди эле? Эч ким. Изаткан Жусупова ооруп, билесиздер, даже рак оорусун чуть ли там ушундай катуу ооруп аткандагы маалда мен я ее не бросила. Сен болду, иштебей калдың, ооруп калдым деп. Я никогда не бросаю людей в трудную минуту. И ошол кезинде дагы суруп алып чыгып продюсерлеп келгенмин. Даже ошол учурда. Ошон үчүн биз азыр партнербуз. Себеби дейде мен үчүн дагы мамиле эң биринчи орунда. Менин принциптерим. Жана үй бүлөнү дагы, бала чаканы да чогуу алып кетип, анан продюсерлеген бул өтө сонун жумуш. Я за семью, за детей. Балдарды төрөп, балдарды дагы успевать этип карап, плюс эң чоң кирешелерге чыгууну көздөсөңөр, бул дал продюсерлик кесип. Сиздер билесиздер, онлайнда канча сонун ийгиликтерди жаратып келе жатам. Мейли материалдык байлык, квартиралар, машиналарды айтпай эле коеюн, но эң биринчи нерсе бул өзүмдүн атымды чыгарып, нолдон элге чыгара алганым, нолдон өзүмдү ушинтип тартуулай алганым, бунун бардыгы именно ушул билимдердин аркасынан, продюсерлик билимдердин аркасынан. Дал ошол сиздер менден өзүмөн жеке үйрөнгүңүздөр келсе, менин
өзүмдүн фишкаларымды, менин методикамды кантип узаткан Жусуповун даже ошондой 200 охват менен, даже ошондой кичинекей команда менен кантип ага пландайм, кантип бир айга вперед рилстерди тартабыз, стористерге кантип прогрев жазам, кантип команда менен иштешем, кантип башкарам, кандай договор түзгөнбүз экөөбүз, кандай форс-мажорлор болушу мүмкүн, стилистке барып кийинеби, өзүнө вложение кылабы, мобилографты эмне кылат, баардыгын ушул продюсер курсуман баардыгын үйрөтөм 2 ай. Мага азыр суроолоруңуздарды бере берсеңиздер болот. Анан караңыздар, мага запроско өтө көп айымдар запрос таштап атышыптыр. Интересно. Номер 1 продюсер своего дела, билим эч качан жерде калбайт дейт. Классно. Ооба, себеби дегенде караңыздар, действующий продюсерлерди дагы күтөм. Азыр продюсер болуп иштеп аткандарды, эгерде сиз кандайдыр бир продюсерлик боюнча билим алып, бирок чыныгы жүзүндө эч кимди ала элек болсоңуз, биринчи клиентти алгандан коркуп атсаңыз, кантип ага результат берем, кантип аны менен иштешем десеңиз, дал ошол мен менен болгон зумдарда мен айтам. Инстаграмын бер, туулган күнүн айт, анын запросу кандай экен деп айтам. Бул мындай, бул мондай боло алат, бул мындай кыла алат. Муну жазасаңар болот, муну жазасаң лучше не стоит. Либо муну алба, давай башка эксперттерди издейбиз. Эксперт алуу жолдорун мен 15тен ашуун эксперт тауып, клиент тауып, дароо окуп атып эле иштегенге мы вас будем гонять. Дароо окуп атып эле сразу клиент алып, эксперт алып иштешиңиздер керек. Я заинтересована, чтобы были крутые кейсы, потому что я всегда работаю на долгосрок и на качество. Билесиздер аны. И база экспертов болот, бизде сөз түрдө база экспертов. Мага күндүгө жазышат, кундуз, пожалуйста, мага продюсер керек. Сиздер билесиздер, мен цифровой психолог, мен подружкаларым, чөйрөм баары психологдор. Бүт чөйрөм баары психологдор. Я обожаю бул чөйрөнү, потому что жөнөкөй эмес, именно психологдор менен чогуу жүргөндө, чайлашканда, сүйлөшкөндө биз бири-бирибизди түшүнөбүз, нам кайфово. И ошол айымдардын баардыгына продюсер керек. Билесиздер, психологдор жетелеш керек. Ай муну кыл, ай тигини кыл, эксперттерди билесиңер го. Ошондой да. Анан азыр ойлошот да, мисалы үчүн продюсерди алсам эле, ал мага бүт баарын жазаш керек. Нет, туура иштегенди, сиз эмне кыласыз, ал эмне кылат, баардыгын үйрөтөм. А то кээ бирөө ойлошу мүмкүн, мисалы үчүн продюсер алам, ал мага бүт баарын кылып берет. Жок, кантип туура өзүңдүн чегиңди, границаларыңды чектөөнү, продюсер катары туура иштешүүнү, туура бааны коюуну, фикс алууну, фикс деген эмне, ал деген продюсер болуп берчи мага, пожалуйста деп келгенде, ага сиз айтасыз, мен 20 000 алам 2 айга. Дальше сонун болсо экөөбүз иштеше беребиз, только процент. Допустим, мен только новичокмун, жаңы баштап атам, пока 20 000 алам 2 айга и 20% же 30%, саткандан 30%. Анан дальше 2 ай иштешебиз, бири-бирибизге жаксак, дальше кете берели, дагы кете берсек болот, же болбосо 4 айга договор түзөбүз, же 2 запуска, же 10 запуска дейсиз. Дароо окуп атып эле иштеп алсаңыз, сизге практика болот. Представьте, практика. Мындайча айтканда, сизге дароо окуп атып иштеп, как раз мен командам болгондо, муну кандай кылам, муну тигиндей кылам деп дароо суроолоруңуздарды берип, сонун кейс жаратып алсаңар болот. Жөн эле окуй бербестен, дароо клиенттерди алгыла деп айтам. И силер өзүңөр аны продюсерлеп баштаганда, даже эгер 0 доход, 10 000 кейс жаратсаңар дагы, зато билимиңерди сразу клиентке иштегенди үйрөнүп алдыңыздар. Эгерде сиз действующий продюсер болсоңуз, менин фишкаларым жетпей атса, дал мен көбүрөөк болгон бриллиант тарифине чакырамын. 65 жаштагы эже иштеп жатат дейт. Да. Бриллиант курсу эмес. Бриллиант тарифи дейт, бриллиант тарифи. Да, мен силерге азыр презентация кылам, айымдар. Караңыздар, ооба, комментарийлерди өчүрүп турайын. Караңыздар, бизде продюсер курсу 15 мартта башталат. 15 мартта башталат жана Орозо айынын урматына, 8 марттын урматына, 21 март Нооруздун урматына 50% арзандатуу менен сиздерге мен насаачылыкта ушул курсумду ачып берчимин. Насаачылыкка келгендерге ушуну ачып берип, анан өзүм зумдарды өтчүмүн да. Дал ушул нерсени ушундай сонун мүмкүнчүлүк менен атайын Орозодо мен
тартуулап турамын. Я надеюсь, что вы оцените, потому что таких знаний нету нигде. Да? Мен Кыргызстанда эң күчтүү продюсерлердин биримин, сиздер аны билесиздер. Мен акчалай результаттарымды ай сайын силерге результаттарды көрсөтүп, мынча акча таптым, тигинче сатуу жасадым дебесем дагы көрүп атасыздар, билип атасыздар, стабильно өсүп келе жатабыз. Кудайыма миң мертебе шүгүр, ыраазычылык, Аллахымдын берип аткан албетте бунун баардыгы чоң мээнет десек болот, билимдер да. Анан 3 кишиден баштап, жалгыз иштөөдөн баштап, чоң командаларды именно 200-300 кишиге чейин башкарып иштеп келе жатам. Ал команда менен иштешүү да оңой эмес. Анын баардыгын кантип мобилограф менен иштейм, кантип сатуу менеджерлери менен, роптор менен иштеш керек, баардыгын берем. Ушул курста даже дароо Zoom'дан мага суроолорду бергенде сиздер баардыгын ответ ала аласыздар. Эгерде сиз курс ачкыңыз келсе, продюсер болгуңуз келсе, дал ушул продюсер курсу сиздер үчүн. Нолдон жаңы кесипке үйрөнгүңүз келсе, номер 1 продюсерден үйрөнүп, профессионалдуу продюсер болуңуз, профессионал продюсер болуңуз. Анан мисалы үчүн кээ бирөөңүздөр бар да, жөн эле окуп эч нерсе кыла элек. Дал практика жүзүндө эксперт алып, Бриллиант тарифинде биз өзүбүз командабыз менен эксперттерди дагы беребиз. Өзүңөрдү тапканды да үйрөтөбүз. Кааласаңар эч кимди албай эле өзүңөрдү алып чыксаңар болот. Өзүңөрдү жылдыз кыласыз, өзүңүздүн курсуңузду жаратасыз. Окей? Классно. Сам себе продюсер. Улам продюсер алмаштыра берип тажадым, өзүмдү өзүм продюсерлейм, өзүм окуйм, өзүмдү чыгарам дегендер дал ушул сиздер үчүн да. Продюсери жок иштегиси келгендерге SMM адистерине өсөм, сатуу менеджерлерге, SMM адистерине, кандайдыр бир кирешелерге чыгып атышат, бирок SMM эмес продюсер болгондо уже башкача киреше таап баштайт. SMM мисалы үчүн 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000ге чейин алса айына, өзүнүн опытына жараша. Продюсерлик кесипти үйрөнүп, жаңы билимдерди алса, вот мен Кундуз Таштановада окуп атам, продюсерлик кесипти, мен сизди продюсерлейин, командасы менен аяктап полностью бизди дагы айтып сонун күчтүү наставниктер болот экен деп айтсаңыз, дал ушул менин жеке брендим аркылуу дагы сатсаңыз дагы болот. Албетте мен уруксаат берем ал жакта. Себеби дегенде сиз дагы дал окуп атып эле сонун результаттарга жетишиңизди чын жүрөгүмөн каалаймын. Сатуу менеджерлерге, продюсерлерге, действующий продюсерлер повышение кылып, мен менен достошуп, мен менен таанышып, клуб продюсеровка келип, продюсерлердин чөйрөсүнө түзөм мен. Продюсерлерин 2 ай окугандан кийин клубка коем баарыңыздарды. Ошол клубта мен жок болсом да бири-бириңер менен жолугушуп, сүйлөшүп, мен мындай болуп атам, экспертим, азыр рынок мындай болуп атат, ай сторисин ахваттары түшүп кетти, силер эмне кылып атасыңар, ай силерде эмне воронка иштеп атат, ай бизде мындай болуп атат деп, ошол чөйрө менен сиздер өсөсүздөр. Дал ошол чөйрө менен сиздер өсөсүздөр. Ал чөйрөгө билесиздер только менин кыздарымды, өзүмдүн кыздарымды гана кабыл аламын. Бриллиант тарифинде мен көбүрөкмүн, ошон үчүн ал жакта лимитированный гана орун бар. И ал жака мен эч качан билесиздер мен менен көп болуу это лимитированный да, билесиздер. Ошон үчүн сонун мүмкүнчүлүктөр болот. Психологдор, включенный психологдор бар бул курста, психолог, салонный мастер, любой эксперт, мисалы үчүн салонный мастер бы, врач бы, доктор бы, личный бренд хочу, курс ачпайм, эч нерсе кылбайм, жеке бренд хочу дегендерге дагы дал ушул курс бизге туура келет. И дал бриллиант тарифинде мен цифровой психология боюнча дагы Zoom'дан разборлорду өзүңүздөргө жасаймын. Да, Инстаграмда жылдыз болгум келет, Инстаграмдан рилстерди чыгарып, вайнер болгум келет, блогер болгум келет, блогерлер менен иштешким келет дегенде полностью ушул жакта дагы көрсөтүп, направление берип үйрөтөмүн. Командабыз менен үйрөтөбүз. Себеби дегенде бул жакта мен жалгыз эмесмин. Менин насаатчылыгымды бүткөн, продюсер болуп иштеген, продюсерлеп көргөн менин мыкты кыздарым, наставниктер сиздер менен дагы Zoom'дан дагы жаздырылган кет курста сабактардан да сырткары Zoom'дар дагы болот, элестетиңиздер. Жумасына наставниктер менен 2 жолу Zoom плюс мен менен Zoom, мен менен чат. Мен чатта везде боломун. Чатта всегда бармын. Бул жака көп адамды албайбыз, дароо айтып атам да. Мен менен мастермайнд, ароматерапия, трансформационный оюн 2 ай бою
Элестетиңиздер, азыр мисалы үчүн 2 жума, 1 ай окуш канча болуп атат, а 2 ай мен командам менен, менин насаачылыгымда күчтүү гана эксперттер бүтөт. Ошол кыздарым менен, наставниктер менен биргеликте болосуздар. Ооба, караңыздар, мен 5 жылдан бери онлайнда уже опытым бар. Именно Кыргызстан рыногунда эмне иштейт, кандай фишкаларды колдонобуз, баардыгын ушул жакта үйрөтөм, көрсөтөм. 6000ден ашуун окуучуну билесиздер, СММден баштап сатуу менеджер көп 5 жылда канча гана, мындайча айтканда тажрыйбасы көп айым деп айта алам өзүмдү. Наставничествода 4 жылдан бери насаачылыкта 650дөн ашуун наставничествода айымдарды чыгардым. Бул айымдар мага 200 миңден төлөп келишет. 4 жылдан бери 5, 10, 15, 20га чейин лимитированный айымдарды алып иштешем жеке. Ал жакта ар кандай нишалар келди. Нутрициологдор, көбүнчө байерлер, психологдор мени жакшы көрүшөт. Особенно плюс 35дагы айымдар мени жакшы көрүшөт. 35, 40, 50дөгү айымдар туруктуу. Мына эми өзүм менен алек болом. Мына балдар чоңойду. Жолдошумду ойлоп бүттүм. Эми өзүмө дегенде эле көз ачып жумсаң уже 40-50гө чыгып калат экенсиң. Дал эгерде сиз андай эмес болсоңуз, азыртадан өзүңүз менен иштеп баштаңыз. Өзүңүздү алып чыгууга аракет жасаңыз. Цифровой психологмун. Бул билимдерге 3 жылдан бери 700 миңде акча короттум. Первый ступень, профпоток, коучинг 3 уровень баарын окуп бүттүм. Акыркы жолу Дубайга окууга, Турцияга да окууга барганым. Мен билимге акча аябаймын. Азыр дагы 2 сатуу боюнча курсту окуп атамын. Андан сырткары именно цифровой психология боюнча. Мен именно продюсерликти дагы психология менен өздөштүрүп окутам. Сатуу менеджерлерди да биз окутуп атканда, чыгарып атканда, мен азыр канча эксперттерге да берсем, кундуз мышлениялары жакшы экен, мышлениялары сонун экен, жертва эмес экен, детский позицияда жок экен деп аябай ыраазычылык айтып атышат. Мен айтып атам, мен же я и психолог, в первую очередь мен мышлениялар менен иштейм. В первую очередь мен психология сабактарын эмне үчүн кошуп, улам берип, мотивация, улам доступ ачып берип атам. Себеби дегенде, без мышления, пока боякта ой жүгүртүүнү өзгөртмөйүнчө, сизде бир нерсе кылыш оор. Да. Мастер разборов учурда квантовый психологияда окуп жатам. Инна Тляшинованын академиясында $6000 1 жылдык окууларын баарын сатып алдым. Квалифицированный мастер разборов болуп, буюрса алдыда 1 жылдан кийин дейин азыр мен окуу процессиндемин. Ошол нерселерди буюрса биз өзүм үчүн окуп атам десем болот. Караңыздар, орозодогу эксклюзивдүү нерсе бул силерге жаккан нерсе. Ушул продюсер курсуна келип эң жакшы результаттарды жараткан айымдардын ичинен мен эң биринчи орунду алган. Мисалы үчүн окуп атып эле 2 айдын ичинде окуп атып, жөн эле окуй бербестен дароо продюсерлеп 1өөнү, 2өөнү, 3өөнү, да хоть 5өөнү 20 миңден алсаңар эле уже 100 миң. Фикс. 20, 30, 40, 50%ке чейин ар бирөөнөн ала аласыздар. Бирок средний 3өөнү алсаңар норм да. Эгер силер өзүңүз эч нерсе кылбасаңыз, 3өөнү, 5өөнү алып продюсерлесеңиз болот. 20 миңден, 30 миңден, 50 миңге чейин фикс аласыз, плюс анын курсун, проекттин, насаатчылыгын, эмнесин сатсаңыз 20%, 30%ке чейин аласыз. Сатуу менеджерлер мисалы үчүн андай проценттерди алышпайт, а продюсерлер даже 50-60% алышат. Көрдүңүздөрбү? Канчалык продюсерлер бааланат. Дал ошол нерсени сиз 2би, 3бү эксперт алып сонун результаттар жасасаңыздар болот. Дал ошол сонун результаттар жасагандардын ичинен эң биринчи орундукка романтическая ночь в отеле от меня. Все включено. Призовой фонд романтическая ночь с мужем от меня. Экинчи орундукка семейная фотосессия за счет меня. Үй бүлөңүз менен барып, мен мобилограф менен фотостудияда сонун фотосессия 2 саат кылып келсеңиз болот. Жана 3-чү орундукка жолдошуңуз экөөңүз романтический ужин кылсаңыздар болот за счет меня. Ресторанга мен сертификат подарок берем. Сиздер барып ошол жакта сонун романтический ужин кылсаңыздар болот. Да, бонустарыбыз көп. Толук төлөмгө биз погружение в Instagram курсун, сатуу менеджерлик курсун, автордук китеп бренд деп атат да, психология курстарын биз подарокко беребиз.
подарокко беребиз, элестетиңиздер. Бул курсту окугандан кийин, продюсер курсун окугандан кийин кандай результаттарды аласыз? Курсту туура ачканды үйрөнөсүз, профессионалдуу продюсер болосуз да, прогрев жазганды үйрөнөсүз. Мендей болуп туруктуу рынокто көпкө иштегиңиз келсе, кандай ой жүгүртүү керек, кантип адамдар менен иштеш керек, баардыгын үйрөтөм. Мастер-класс, тренинг уюштургандарды полный өзүмдүн фишка секреттеримди берем. Мен менен таанышасыз, мен менен таанышып жакын болобуз и клубка кошуласыз. Дароо окуп аткан маалда өзүңүздү жакшы көрсөтө алсаңыз, эң жакшы проекттерде, мисалы үчүн менден азыр 2-3 эксперт жазып атат, пожалуйста, продюсерле, а мен убактым жок. Менде очередь. И тем более мен 200 000 алам 50%. Ошон үчүн дал ушул мен кыздарыма мен поддержка кылып, ушул өзүмдүн продюсерлериме, продюсерский центрдеги өзүмдүн кыздарыма берем. Продюсерский центрде менде өзүмдүн мобилографтарым бар, мына сатуу менеджерлер бар, продюсерлер бар. Дал ошол жактан кыздарымды берем. Личный бренд өстүрүү, жандуу жолугуу Кундуз Таштанова менен, повышение квалификация катары, команда курганды үйрөнгүңүз келсе, команданы башкарууну үйрөнгүңүз келсе, менин опытымды, билимдеримди полный флешкага салып алып, бүт үйрөнсөңүз болот. Тем более, что доступ жарым жыл, 1 жылга чейин доступтар бар бизде. Бриллиант тарифи, по-моему, у нас 1 жыл или 9 айбы. Мен сиздерге дароо эле тарифтер жөнүндө айткым келип атат, сиздерге көрүнүп атабы. Караңыздар, бизде алтын, бриллиант жана наставничество бар. Наставничество менде 200 000 турат, билесиздер, 2 ай 10 адам менен жекече иштесем, жолугам, сүйлөшөм, биз бул жакта 2 ай бою жандуу жолугушуп окуйбуз. Онлайн болсоңуз дагы 200 000, Zoom'дан жолугушабыз, ал жакта уже Zoom'дан жолугушуп, 10 эле адамды алып, өзүм жекече Zoom'да отуруп алып, окутуп, үйрөтүп, полный, все включено. Бул эч кандай процент албайм, просто 200 000. Бирок мен сиздерге сунуштайм бриллиант тарифин. Себеби дегенде бриллиант тарифинде көп привилегиялар бар. Бул жакта 2 ай бою окуйсуздар, материалдар сиздерге 9 ай бою сакталат экен, доступ болот экен. Курс 2 ай бүткөндөн кийин дагы 9 ай. Почти 1 жыл сиздерде ушул курс доступта болот. Расмий сертификат аласыздар менден, мен менен жандуу лекция. 2 ай окуу болуп атканда, 1 айдан кийин мен менен мастер-майндка чакырам. 5 саат, 6 саат мен менен отуруп алып, сүйлөшүп, полный жандуу разбор. Хотите Инстаграм, полный там именно стратегия. Плюс силердин туулган күнүңөрдү да кошуп, кандай стратегия, бул жыл канчанчы жыл экен, эмне кылыш керек, полностью стратегия берем сиздерге, как цифровой психолог, как продюсер. Дальше. Жандуу лекция, мастер-майнд именно бул бриллиант тарифиндегилер болот. Көбүнчө биякта иши оффлайндагы көбүрөөк да. Анан караңыздар, Бишкекте болот мастер-майнд, Zoom аркылуу разборлор болот. Цифровой психология боюнча мен өзүм цифровой психология боюнча силердин туулган күнүңөргө жараша суроолоруңарга жооп беремин. Кааласаңар личный суроолорго жооп берем, кааласаңар профессиональный номерлерин дагы беребиз ар бирөөңүздөргө. Өзүңөр сөз табып, тил табышып иштешип кетүүгө. Жана андан сырткары дагы командабыз менен продюсерлегенге эксперттерди дагы беребиз. Именно бриллиант тарифинде беребиз. Андан кийин жума сайын наставник менен Zoom'дар. Жума сайын наставник менен Zoom жолугушуулар болот, 2 жолу. Китепти подарок берем, бренд китебине Арома бал болот. Арома бал, трансформационный оюн болот, трансформационная игра болот. Бишкекте болгондорго трансформационный оюн болот, Арома бал болот. Андан кийин погружение в Инстаграм жана сатуу менеджери курсу белекей болот. Алтын тарифи 25 000 сом. Элестетиңиздер. Бриллиант тарифин 100 000дин ордуна 50% арзандатуу менен биз 50 000. 50 000ди сиз 6 айга бөлүп төлөсөңүз болот. 6 айга 1 сом бербей туруп, кэш тую менен, же болбосо М+ менен 3 айга чейин бөлүп төлөсөңүздөр болот. Кантип аны кылам, эмне кылам десеңиз, сиз номерлериңиздерди калтырсаңыз болот. Биздин менеджерлер сиздер менен байланышат. Же болбосо дирекке мага жазыңыздар, номериңизди калтырыңыздар. Мен өзүм дагы сиздер менен байланышам. Менеджерлер дагы байланышып, сиздерге толук полный маалыматтарды берет.
Чынында караганда бриллиант тарифи 50.000 болгону менен 2 эксперт алсаңыз эле минимум 20.000ден фикс алсаңыз өзүн дароо актайт экен. И анын курсун, аны элге тартуулап, аны чыгаргандан 20-30-40% алсаңыз, зато бул билимдер сиздер менен өмүр бою калат. Чынында өмүр бою калат. И плюс өзүңүздү жакшы көрсөтө алсаңыз, албетте колдойбуз. Жакшы көрсөтө алсаңыз, албетте колдойбуз. Клуб продюсеров это вот самое крутое, это клуб продюсеров, потому что мен өзүм продюсер болгондо мага да өзүм окшогон продюсерлер керек болгонда, алар кандай болуп атат? Азыр не век конкурентов, надо дружить друг с другом, не конкурировать, а дружить. Конкуренция болуп бири-бириңе борьба болгондо эч кандай сонун результат жарата албайсың. Даже душманың менен достошконду үйрөнүшүң керек. Ошол себептен биз бул жакта атайын клуб продюсеров, сиз башкаларды продюсерлегенде эмне особенность болуп атат, эмне өзгөчөлүктөр болуп атат, дал ушул нерсени ушул жактан үйрөнөсүздөр. Алтын тарифи болгону 25.000 сом, бул тариф Орозодо эле болот, эмкиде бул тариф болбойт. Себеби дегенде мындай ушунча билимдер, бул билимдерди мен канча деп миллиондоп алганмын, өзүм сатып алганмын, Плюс опыт. Мен жөн эле продюсерди окуп алып анан тупо продюсер курсу эмес. Нет, сиздер билесиздер. 4 жылдык опытымдын натыйжасын. Ызаткан Жусупованы кандай чыгаргам ушул жакта. И чынында мен карасам, мындай аты чыкпаган дагы продюсерлер, эч нерсе результаты жок продюсерлер дагы, мисалы үчүн, продюсер курсун үйрөтөм дегендер бар экен, бирок бүт результаттар, натыйжа. Ызаткан Жусупованы кандай чыгарып атабыз Кыргызстан рыногунда? Кыргызстан рыногунда эмне иштеп атат? Ушул курста бардыгы камтылган. Эгерде фишкаларымды үйрөнөм, пожалуйста, перенимайте мой опыт. Флешкада меңиздерге ушул жактан алсаңыздар болот. Жандуу выпускной болот, албетте мен менен ооба, жандуу жолугушуу болот, выпускной болот. Бул жакта алтын тарифинде жолугушуу эч нерсе жок, просто сертификат 2 ай окуйсуздар. Алтын менен бриллиант тарифи экөө чогуу эле окутулат, бирок бриллиант тарифинде көбүрөөк привилегиялар бар, отдельный чат дагы бар. Мен көбүрөөкмүн ал жакта, трансформационный оюн, арома бал Бишкекте жолугушуу менен 5-6 саат жандуу. Плюс баары бриллиант тариф дегендиктен биз дагы ошо погружение в СММ менен сатуу менеджер курсундагы подарок беребиз. Келгиздер, именно курс боюнча мага суроолорду бериңиздер. Курс эмес боюнча дагы суроолорду берсеңиздер болот. Эфирге мага запрос таштасаңыздар болот. Суроо берсеңиздер болот, комментарийге суроо бериңиздер. Эмне кызык болуп атат продюсерлик кесипте? Эмне кызык болуп атат именно дароо биринчи жумадан баштап, экинчи жумадан баштап эксперт, клиент алып алып продюсерлеп баштасаңыз болот. Копирайтер эмне жумуш аткарат дейт. Курс эмне мынча кымбат дейт. Смотрите, бул 4 жылдык менин полный, сиз элестетиңиз, продюсерлик кесипти өздөштүргөндөн кийин канча киреше өзүңүз таба аласыз. Продюсер болуп минимум 20.000 аласыз. Минимум эң арзан болбой калды дегенде, мен продюсермин деп экспертти алганда минимум 20.000 аласыз. Сиз 1 эмес 2-3 эксперт ала аласыз. Алыңыз жетишсе 5-өн алыңыз. Бирөө менен эле иштейм, экөө менен эле иштейм десеңиз, экөөнү эле алыңыз анда. 20.000ден экөөнү алганда, да хоть бирөөнү алганда эле сиз 25.000дик алтын тарифин актап атпайсызбы? Зато өмүр бою бул билимдер сиздерге калат. Сиз 2 ай окугандан кийин 20.000ден аласыз да, туурабы? Сиз 1 жыл бою 2 ай сайын 20.000 алсаңыз, канча кирешеге чыгып атасыз? Даже 20.000ден да сырт процент эсептебей элем. 20, 30, 40, 50%ке чейин аласыз. Копирайтер эмне жумуш аткарат дейт. Копирайтер. Өткөндөгү 15.000дик курс, сатуу менеджер курсу дагы болобу дейт. Майда болот, бирок 25.000 болот уже баасы. Ичинде роб дагы үйрөтүлөт. Уже командага албайбыз ал жакта. Да, желающийлер уже эле көп, уже эле сүйлөшүп атат.
мобилографияда үйрөтүлөбү дейт. Бриллиант тарифинде погружение в Инстаграм курсу бар. Погружение в Инстаграмда рилстерди кантип тартыш керек, кантип монтаждаш керек, таргет, мобилография, СММ, Инстаграмды полный кандай иштетиш керек, түз эфирге кандай чыгыш керек, түз эфирде эмне сүйлөш керек, түз эфирде кантип структурасы болот, аякта биринчи, экинчи, үчүнчү блоктор болот. Ошол прямой эфирлерде кандай алып барыш керек, кантип бесплатный марафондорду уюштуруш керек, кантип тренинг мастер-класстарга адамдарды топтош керек, кантип таргет кетириш керек, таргет боюнча сабактар полный бар. Ооба, бриллиант тарифинде бар. Мобилография үйрөтүлөбү, акча табуу жана мыкты чөйрө кызык болуп жатат дейт. Ооба, акча табасыз, Кунзежи, через сколько уже можно работать продюсером дейт. Али Нура дейт, можно сразу, с первой недели, сразу. Можете вот полностью, получается, мы приступаем к работе, вы можете, получается, оформиться в рассрочку, М плюс 3 айга бөлүп төлөсөңүз болот. Даже 25 000 сомдук тарифти 3 айга бөлгөндө, посчитайте, сколько 3 айга бөлгөндө у нас минимум 5 000, 5500. Ладно, месяц там сколько у нас получается? 5 000 эмес, сколько? 8-9 тысяч там болот экен, 9 с чем-то болуп калат экен, 9 000ден. Зато сиз дароо с первой недели, хотите с первой недели, хотите со второй недели, хотите с 5-й недели, как хотите, да, дароо эле иштеп баштасаңар болот. Фикстен сырткары процент дагы бөлүшөбү. Ооба. Фикс аласыз. Вот я, например, вот давайте вот я вам объясню, как работает продюсер. Вот если ко мне приходит сейчас продюсер, эксперт келди, психолог келди, айтып атат, Кундуз, мени алчы дейт. Продюсерлеп берчи десе, мен айтам, менде 200 000 дейм. Если мен новичок болсом, айтам, эже мен жаңы окуп атам, макул, сизден 20 000 эле алам деп айтам. 30 000 алам 2 айга. Дальше уже төлөбөйсүз фикс. Болду, мен сизди алганым үчүн, жума сайын сиз менен жолугушканым үчүн, сизге стратегия берип, билимдеримди, энергиямды бергеним үчүн 20 000 или 30 000. Плюс 20 же 30% чистый кирешеден, мобилограф, рекламага кеткен акчадан сырткары, балким эгерде сизди 70 000 сомго сатуу жасасак, 70 000дин там 30% же 40% меники деп айтам. Ага макул десе, экөөбүз бири-бирибизге договор коюшабыз, ал договорду мен берем. Договорду берем силерге, ай договор момдай болот, муну айт деп айтам. Договорду экөөң распечатка кыласың, экөөң жолугушасың, договорго кол коесуң, паспорт кол алышасың, иштешип баштайсыңар. Бир эмес, 2 экспертти алсаңар болот. Хотите 3 экспертти алсаңар болот. Хотите, как подопытного кролика, можете взять вначале знания сразу, чтобы применять на людях. Вот те, кто хочет бесплатно, кстати, есть же эксперты, которые все время хотят бесплатно. Вот как раз их можете взять и на них репетировать. А потом уже заниматься прям большими запусками, своими запусками. Поэтому в начале пути это репетиция. Практика. Дальше мен өзүм сториске чыгып, ким менин продюсер кыздарымды алгысы келет, новичоктор барбы, менин окуучуларымды ким алгысы келет дегенде, менин стористеримен дагы көп адамдар мага заявка ташташат. Мен антип айта элекмин, потому что мен кыздарымды өзүмдү топтогондон кийин ошентип айтып, анан бриллиант тарифиндеги кыздарыма ошол номерлерди берем. Именно 25 000 сомдук алтын тарифинде бизде башка номерлер берилет, ошол номерлер менен өздөрүңөр жазып үйрөнөсүңөр. Анан плюс 15тен ашуун жолдорду үйрөтөм. Плюс 15 способов, как найти клиента-эксперта. Клиента-эксперта, как найти, плюс еще обучаю на этом курсе. Ким окуса Кундуз айымдан өкүнбөйт дейт. Ну да, потому что сату менеджерликте столько люди уже видят, сколько, как я обучаю, а продюсерликте это вообще бомба. Бриллиант тариф все онлайн проходит. 2 месяца онлайн, но через месяц, если даже вы с регионов, я позову на 2 дня. Первый день это будет аромабал, где вы будете нюхать ароматы. Будет аромадиагностика, где психолог, не я, другой психолог, определит, что у вас творится с супругом. Особенности в постели, особенности психологические блоки, сексуальные блоки и так далее, да, потому что все это влияет на ваши деньги. Плюс трансформационная игра будет. Трансформационная игра деген эмне билесиңер, трансформационный оюн болот, мен да болом, буду смотреть ваши запросы,
мобилограф будет там, мы будем все снимать, мы будем все вместе, дегендей. И на второй день уже будет со мной мастер-майнд. Живая лекция, только для моих учеников, где я даю стратегию. Плюс я уже, знаете, девочки, на таком уровне, что у меня очередь, действительно, ко мне приходят большие эксперты, звезды, но я не продюсирую. Но я не хочу, чтобы они уходили к другим, я хочу своим ученицам давать, я хочу своих девочек поддерживать. Поэтому я создаю клуб продюсеров, чтобы туда девочкам давать. Я даже знаю, когда у нее дата рождения, какой эксперт подходит, я говорю, она вот-вот-вот, ей подойдет, вот, личкасын беріп қоюшым мүмкін, да? Поэтому я рекомендую, да, я рекомендую, 25 тысяч, 50 тысяч, это один фикс. Если вы себя чувствуете на 50 тысяч, бир эксперттен деле 50 миң алсаңыздар болот. Я разрешаю. Процент, если вы себя чувствуете на 20, 30, даже на 50%, я разрешаю, без проблем. Алтын тарифте база клиентов берилет дейт. Кундуз айым азаматсыз биргеликте өсөлүү, продюсер курсун окуган эксперт берилет. Акчасы кандай болот дейт. Номер личкама калтырсаңыз болот, азыр калтырсаңыз болот. Эч эле түшүнбөй жатам, эмне жөнүндө сүйлөп жатканыңыз. Продюсер деген өзү ким, эмне жумуш аткарат дейт. Машаллах сонунго дейт. Продюсер деген бул, допустим, эфирдин записин дагы көрсөңүз болот. Кыскача айтканда, продюсер бул сиз 2-3 адамды алып туруп, анын билимдерин, анын курстарын сатканыңыз үчүн 20-30-50%ке чейин кирешет аласыз. 10-11 класстагылар продюсер боло алабы? Боло алат. Мен окуйм буюрса дейт. Окуңуз, Мерим. Кундузайым, вы супер дейт. Спасибо большое. Ага. Мага запростор көп экен, мен түшүнбөй атамын дейт. Караңыздар. Продюсер кесибин өздөштүрүп, сиз башкаларды продюсерлесеңиз болот. Башка адамды чыгарасыз Инстаграмдан. Анын, мындайча айтканда, продюсери болосуз. Аны жылдыз кылып алып чыгасыз. 5 күндүк сабак Телеграмда болобу дейт. 5 күндүк сабак ушул жакта болот. Бүгүн 1-күн. Мына бүгүн 1-күн. Бизде уже сабактар башталды. Кундуз айым, кыздары өтө күчтүү эксперт катары гарантия берем дейт. Да, точно. Ошондо продюсер сатуу менеджериби же наставникпи дейт. Продюсер деген сатуу менеджерден өйдө турат. Мына бул продюсер, астында мобилограф, СММщик и сатуу менеджерлер иштейт. Түшүнүңөрбү? Бул продюсер, мунун астында сатуу менеджерлер, 2-3 или 10, 20, 30. Биякта СММ, мобилограф, СММ мобилограф бир адам же 2 башка адам. И ошол командасы менен ал иштейт. Же болбосо командасы жок иштейт. Ошону кантип иштейт? Мен бардыгын аны уже 2 айлык курсумда үйрөтөм. Мен сиңдиме чалаrak продюсермин дейт. Мындай да, жашоодо бизде жашоодо көп адамдар келишет, мени продюсерлеп келчи, мени продюсерлеп берчи. Силер же болбосо жөн эле адамдарга жардам бере бересиздер. Бирок ошол жардам берүүчү, куткаруучу продюсер катары кесибиңизди өздөштүрүп алып, профессионалдуу деңгээлде продюсер болсоңуз болот. Тил боюнча курс ачуу үчүн эмне кылыш керек? Хочу, но не могу дейт. Инстаграмыңыз даже жок экен, надо. Өзүңүздү упаковка кылып баштайсыз, рилстерди тартып баштайсыз. Кандай рилстерди тартасыз? Сатуучу рилстер, прогресс рилстерди өзүңүз келип окусаңыз болот. Именно рилстерди тартып, өзүңүздү упаковка кылып даярдап баштайсыз. Курсуңузду жазганды үйрөтөм. Методологиясын, курстун программасы кандай жазылат. Продюсер кесибине компьютер керекпи дейт. Жок, вообще кереги жок компьютер. Өзүмдү чыгарып, жогорку сатуу, жогорку кирешиге чыккым келет дейт. Айнура, да, смотрите, ким вот мен насаатчылыгыма кто давно хотел, сначала ушуну окуп алсаңыздар, сиздерге сонун. Ушуну окуп, конспекттеп алып, анан насаатчылыкка келсеңер, 2 эсе результат жасайбыз. Насаатчылыкка обычно курс ачам, продюсер болом, мен менен иштешем, сендей болом дегендер келет. Дал ошого чейин сиздер ушул продюсер курсун окуп алып туруп анан келсеңиздер, сиздерге дагы сонун. Эгерде жок, мен уже кирешелерге чыгып атам, мен действующий продюсермен, я с тобой лично хочу десеңиз, анда насаатчылык. Насаатчылык 200 миң турат. Кундуз айым, энергияңыз мощь дейт. Мен үйдө эле отурам, кошумча онлайндан иштесем болобу дейт. Болот, конечно.
катталуу үчүн жазыңыздар дейт. Инстаграмда 0дон баштап үйрөнүп иштеп кетсе болобу дейт. Болот. Тем более мен доступту 9 ай, 1 жылга чейин берип атамын. Сону мүмкүнчүлүк болот. Рахмат, Аллахым ыраазы болсун. Эч нерсе колунан келбегендер эмне кылабыз дейт. Эмне үчүн сиз өзүңүздү ошентип айтасыз? Менин колуман эч нерсе келбейт дейт. Колуңуз барбы? Мээңиз барбы? Мээңиз иштейт, башыңыз иштейт, туурабы? Кол бар, бут бар. Эмне үчүн сиздин колуңуздан келбеш керек экен? Баарын айылда кандай эмне кылып продюсерлик кылсам болот дейт. Айылда жашап деле сонун блог алып барышып, сонун результаттарды кирешелерге чыккан айымдар көп. Мен айылдамын деп өзүңүздү ограничение кылып коюп турсуз. Туризм факультетте окуйт кызым 16 жашта. Ушул окуу жакшы жардам береби дейт. Өзүңүздүн кызыңыздын кызыгуусу болуш керек. Кызыгуусу болуш керек. Кызыңыздын кызыгуусу болсо, кэш менен 6 айбы же 3 ай дейт. 6 ай. 6 айга бөлүп төлөө каралган. Караңыздар, сиздер 25 000 сомду 6 ай бөлүп төлөсөңүздөр болот. 6 ай бөлүп төлөсөңүздөр болот. Менеджерлер сиздерге жардам беришет. Биз Кыргызстандын региондордун бардыгында офистери бар. 6 ай бою бөлүп төлөсөңүздөр болот. Ооба, 1 сом бронь кылбай туруп 6 ай бөлүп төлөсөңүздөр болот. Рассрочка бар. Жана 25 000дик тарифте сиз 3 айга дагы бөлүп төлөсөңүздөр болот. 9500 айланат экен 3 айга, эгерде 6 айга бөлсөңүздөр, где-то 5-6 000 сом, средний 6 000 деп коеюн, 6 000ден 5 000ден айланат экен. Зато сиз дароо эле ошол нерсени кылсаңыз болот. Көп курс окудум, курс ача албай келем. Билим бар, бирок практика жок дейт. Вот билим бар, практикасы жок. Как раз таки ушул сиздерге, себеби дегенде бизде дисциплина күчтүү. Менин бир сөзүм достаточно болот го дейм. Себеби дегенде наставничествода мага 200 000 деп төлөгөн айымдар. Менин 1-2 сөзүм эле жетиштүү болот да аларгачы. Адам ошого даяр болот экен да. Мага продюсер керек 0дон баштаган дейт. Пожалуйста, алсаңыз болот. Процент жокпу дейт. Кэш деген кандай дейт. Ооба, менден окуган Алия. 2 жолу окуган. Мыкты эксперттерден билим алсаңыз результат да мыкты болот дейт. Окуу саат канчаларда болот дейт. Сабактын бардыгы GetCourse платформасында сонун кылып жаздырылган. Курс окугандан кийин жарым жыл, почти 1 жылга чейин доступ болот. 2 тарифте, алтын тарифте жарым жыл, бриллиант тарифинде 1 жыл, 9 ай плюс 2 жума, 2 ай, почти 1 жыл. Анан ыңгайлуу маалда көрөсүздөр. Андан сырткары Zoom'дан дагы мен менен жума сайын жолугушуу болот. Алтын и бриллиант тарифинде. Плюс наставник, менин окуучум, насаатчылыгымды бүткөн айым менен жума сайын 2 жолу суроо жооп жолугушуулар, теманы дагы кайра өтүп берет, сабактарды дагы өтүп берет, кураторлор дагы сопровождать этет. Бул менин командаман эле 4-5 адам силерди айланчыктап, көкөлөтүп, ар тарабыңардан полный поддержка кылабыз 2 ай бою. И ушунун бардыгы болгону 25 000, элестетиңиздер. Конечно, болот, кайтарым байланыш жок, кантип окутса болот. Кайтарым байланыш жок, эч качан окутуп келе элекмин. Себеби дегенде результаттар мага да керек, сиздерге да керек. Курс канча экен? Кайтарым байланыш бизде 200%. Кайтарым байланыш бизде 200%. Дагы бир ирет кайталап кетейин сиздерге. Караңыздар, бизде алтын тарифи 25 000, бриллиант тарифи бизде 50 000 жана 200 000дик наставничество, 200 000дик бизде насаатчылык бар. Караңыздар, эмне өзгөчөлүктөр бар? Алтын тарифи 25 000, бриллиант тарифи 50 000 и насаатчылык 200 000. Ушул 3 тарифтин кайсыл тарифи сизге жагып атат? Мен сиздерге сунуштайм 50 000дик бриллиант тарифин. Себеби дегенде ал жакта мен көбүрөөкмүн, мен менен психология тарабынан разборлор болот. Ал жакта мен менен Бишкекте жолугуш сабактар да болот. Эң биринчи клиентти биз бриллиант тарифине беребиз. Ар бир окуучуга минимум 1ден эксперт берилет. Эгер дагы экинчини, үчүнчүнү, бешинчини каалайм десеңиз, эксперт табуу жолдорун 15тен ашуун эксперт табуу жолдорун үйрөтөм. Кантип эксперт менен сүйлөш керек, кантип аны менен договор түзүш керек, продюсерлик кесип. Продюсерлик кесип эң кирешелүү кесиптердин бири. Эгерде продюсер болбойм, просто эле курс ачам десеңиз, дал ушул курс сиздер үчүн дагы. Анан караңыздар, бизде
бриллиант тарифинде 2 ай алтыны бриллиант экөө тең бирдей окутулат. Болгону бриллиантта мен менен жандуу жолугушуу, арома бал, трансформационный оюн, психологиялык разборлор болот. 50 миңди сиз бөлүп төлөсөңүздөр болот. Азыр 2 миң, 3 миң, 5 миң бронь кылып, 15 мартка чейин, мына 15 күн бар, дагы бөлүп төлөсөңүздөр болот. Толук төлөмгө биз 2 курсту белекке беребиз. SMM курсту, сатуу курсун. И сизде почти 1 жыл доступта болот. Плюс клубда болосуз, плюс поддержка, менин командамдын поддержкасын. Аябай жакшы кыз экен, жакшы окуп атат, аракет кылып атат дегенде биз албетте тоже эксперттер менен камсыздап поддержка кылабыз бриллиант тарифинде. Мен китебим кайсыл айылдасызбы, башка жактасызбы, полностью сиздерге жөнөтүлөт. Клиенттердин базасындагы кантип ушинтип иштеш керек. Кааласаңыз курс ачыңыз. Ачык жүзүңүз менен курс ачыңыз. Мен өзүм программасын карап, даярдап, жардамдашып, мондай кыл деп мен проверка кылып курс ачканды ушул жактан үйрөтөм. Ким курс ачкысы келет? Курс ачам дегендер ушул курска келсеңиздер болот. Курс ачууну мен модульдан үйрөтөм. Программасы кандай болуш керек, тарифтер кандай болуш керек, кантип туура чыгарыш керек, кантип туура жазыш керек, ушул курстан үйрөтөм. Курс жазгысы келгендер барбы? Ким курс жазгысы келет? Ким продюсер болбосо дагы курс жазып, өзүн алып чыгысы келет. Вот как раз ушул курс сиздер үчүн. Курс жазуу, продюсер болуу, өзүң продюсер болуу же башкаларга продюсер болуу. Эгерде сиз просто курс жазгым келет, ошону саткым келет десеңиз, дал ушул курс сиздер үчүн. Себеби дегенде сиздер билесиздер, мен далай курстарды жазгам, өзүм эмес, башкаларга дагы жардам бергем. И дал ушул нерсе көп айымдарга керек. Ооба, курс жазам, курс жазып, именно онлайнга өтөм дегенде. Эми караңыздар, бизде 2 ай окутулат, и нулевой модульда психологиядан баштайбыз. Четко максат коюу, нишаны тандоо, позиционирование. Самое главное это позиционирование. Декомпозиция, мышление миллионеров, самооценканы көтөрүү, страхтарды жеңүү. Өзүм психолог катары сабактарды берем. Курстан кантип результат алыш керек, тайм менеджмент, кантип менде энергичный болуш керек, кантип бардыгына жетиш керек, бардыгын ушул сабактарда, ушул модульда үйрөтөмүн, нулевой модульда үйрөтөмүн. Андан кийинкиси караңыздар, биринчи модульда биз распаковка личности. Менде 3 распаковка бар. Бирөө от Насти Пикси, бирөө от Мария Фониной, и үчүнчүсү кыргыз тилинде мини распаковка. Ар бир сабактын астында гайд, конспекттерди именно продюсер гана курсунда жүктөгөнмүн. Хотите скачайте, хотите распечатайте, полностью силерде доступта болот. Хотите өзүңөргө алып прям конспекттеп бүт колдонсоңуздар болот. Онлайн мектептин структуралары, продающий Instagram, сторис жасабаганда дагы кантип сиздин Instagram сатып туруш керек. Распаковка личности, ал эмне? Распаковка биринчи продюсерликке алып акча алгандан кийин экспертти распаковка жасайбыз. Отуруп алып суроолорду беребиз. Кандай суроолорду бериш керек, эмне кылыш керек, анын бардыгын ушул сабактарда үйрөтөм. Контент план, 1 айга вперед контент пландарды жазганды. Бизнес карта продюсирование. Продюсер жазоодогу кадамдар. Продюсер кандай кадамдарды жазайт, продюсер эмнеге жоопту, эксперт эмнеге жоопту. Ушунун бардыгын биз ушул сабактардан үйрөтөбүз. Бул биринчи эле модуль, элестеткиле. Нулевой модуль это психология. Экинчи модульда основы запусков и продюсирования. Основы запусков и продюсирования, да? Бул жакта идеальный экспертти кантип табабыз? Продюсерликти эмнеден башташ керек? Кандай инструкция, этаптары бар? Запуск деген эмне? Резюме продюсери. Продюсер өзүнүн резюмесин кандай туура кылыш керек? Бул жанагындай мындай резюме эмес, башкача резюме. Пошаговая инструкция, новичокко кантип продюсерлеш керек? Границы, продюсер менен эксперт экөөнүн границалары. Договор кандай болуш керек? Договор продюсирование кандай болуш керек? Ушул жакта договорлорду дагы берем өзүңөргө. Сохраните, скачайте, что хотите, можете все делать. Дальше анализ и команда. Продюсер качан күчтүү? Качан күчтүү продюсер? Командасы бар. Командасы бар болгондо күчтүү. Анализ кылганды үйрөнөбүз. Аудиториямды анализдөө, конкуренттерди анализдөө, структура мини команды. Кантип новичокторго клиент, эксперт тапса болот.
команданы кандай материальный, нематериальный мотивация, команданы кандай башкарыш керек, зарплата сотрудников, бонустар кандай болуш керек, дал ушул жерде мен үйрөтөм бардыгын. Себеби дегенде продюсерлер уже команда менен иштеп башташат, команданы кармоо, команда менен иштөө, туруктуу алар менен жумуш алып кетүү, бул дагы билимдер. Дальше курс жазуу методологиясы. Методология курска кантип ат жазат, тарифная сетка кандай болот, нейминг, курстун атын кантип табат, кураторлордун жумушу кандай болот, кейсти кантип топтойт, куратор эмне жумуш аткарат, канча зарплата бериш керек, ага кантип план коюш керек, сатуу менеджерге кандай план коет, мунун баардыгы ушул тапта бизде үйрөтүлөт. Андан кийинкиси бул жакта воронка, трафик и воронка. Воронка продаж. Кантип воронка менен иштеш керек. Кантип воронканын түрлөрү болот. Акысыз подписчик топтоо жолдору, акылуу подписчик топтоо жолдору, блогерлер менен иштешүү, реклама, ушунун баардыгы дал ушул тарифте үйрөтүлөт. Андан кийинкиси эле бул 7-модуль, бул бесплатный мероприятиялар, вебинарлар, ивенттер, воронка продаж, бесплатник нерсени кандай кылыш керек экен. Мен сиздерди түшүнүп атам азыр. Балким башыңыздар айланып баштады. Чынында продюсерлик кесип өтө кызыктуу кесип. Кызыктуу кесип, себеби дегенде продюсер болуп ушул билимдерди окуп үйрөнүп алсаңыздар, вам цены не будет. Мен бул нерсени уктап аткан жеримен ой котсо дагы туруп алып эле айтып бере алам. Чын. Ошон үчүн ошончо кирешелерге чыга аламын. Понимаете? Вот в чем наша фишка. Вот в чем наша фишка. Ким менин инстаграмыма запрос жөнөтүп суроо бергиси келет? Ким менин инстаграмыма запрос жөнөтүп суроо бергиси келет? Кыргыз тилинде өтүлөт, нукура кыргыз тилинде. Поэтапно, ооба. Полностью менеджерлерден курстун программасын алсаңыздар болот. Мен стористерге дагы бир сыра көрсөтүп айтып берем сиздерге. И чынында сонун билимдер. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Каяктан чыгып жатасыз? Атыңыз ким? Мен атым Айнагүл. Жалал Абад областынын Сузак районунун Барпы айылынан. Кандай сурооңуз бар? Мен ушу жана комментарий жазып аттым го. Көп эле курстарды окуп келатам да, уже канча болду? 4 жыл болду да. Биринчи СММден баштагам, андан кийин инфопродюсер боюнча окудум, сатуу боюнча курстарды окудум. Кайра эле азыр уже ошол курстарды эстей албайм да азырчы. Бирок окуп атып арасында мындай көбүнчө бала төрөп калып аттым да. Боюмда болуп, андан кийин уже роддомго кетип, ошентип эле. Бирок бесплатный сабактарга да аябай көп катышып аттым да. Туулганыңыз качан? Меники 17 август. Вот. Андан кийин өзүм жакындарыма эксперт, өзүм бир тууган сиңдим бар, ал эме боюнча эксперт да. Дордой боюнча өзүнүн курсун ачкан. Ошол эме сиңдиме жакындан жардам берип келатам, мындай жөнөкөй СММ сабактарын окутуп, ошол эме окуучуларыначы. Бирок эми бир тууган сиңдим болгон үчүн андан мындай акча деле сурай албайт экенсиң да. Ошентип отуруп мен бир дагы мындай чыктым, кирешеге кой чыктым, бирок аны киреше деп деле айта албайм да анычы. Ошентип эле уже өзүм айылда жашаган үчүн результатка чыганбы, чыга албай деле калат окшойм, менин шартым баары туура келбейт окшойт депчи. Туулган күнүңүз качан? 17-08. 17 август 1992. Мындай да,
Башында мен жаңы баштап атканда только бекер нерсени каалачумун да. Бекер бесплатно дачы. А бесплатный нерседе эч качан өзөгү берилбейт да, любой жердечи. Бесплатный нерседен ооба билем аны. да, вам нужно научиться отдавать вот это. Менден окубасаңыз деле в любом случае, да, результат деп сизде азыр болуп аткан нерсени результат көрбөй жатасыз да, но у вас уже есть результат. Экинчиси, сизге билим жетишпейт экен, в голове хаос, стратегия жок, самоуверенные действия, но результат жок. Акча деп умтулат экенсиз, акчаны каалайт экенсиз, акчаны жакшы көрөт экенсиз, но билим жетишсиз. Билим по-любому жетишсиз. Эмне үчүн адамдар мага мисалы үчүн келип атышат кайра? Себеби дегенде билим күчтүү. Ал билимдерге улам вложение кылып атпаймынбы, мен акча окуп атам да. И бул жакта сизге максат жок, хаос болуп атат. Максатыңыз жокпу, все, назад кете бересиз каждый раз. Я вам рекомендую өзүңүздүн жеке үйрөткөн баардык билимиңиздин баарын упаковка кылып, өзүңүз личный иштешкен бир курс жазуу. Анан охватыңыз аз да, это ясный перец, охват аз, подписчик аз, ошон үчүн продюсерлик кесип, күнүнө сторис жазабай башка бирөөнү продюсерлеген сонун. Үчүнчүсү, жакын, особенно бир туугандар менен эмес, чужой адам менен иштешүү. Чужой адам менен иштешүүнү өтүшүңүз керек. Практика болуш керек сизгечи. Мен сизге рекомендую бул продюсер курсун, менин наставничествомдагы билимдерди ушул жактан берип атамын. Дал ушул нерсени азыр үйрөнүп, өзүңүздү суруп алып чыгып, сиз көрөсүз ичине келгенде дисциплина кандай экен, биз кандай иштешет экенбиз. Ошол Жалал Абадтагы эксперттерди алып, жолугушуп, иштеп, ошолорду жылдыз кылсаңыз, уже классно. Жалал Абадтан, Тегерекчеттен, Жалал Абадтан, Оштон 1-2 эксперт, 3 эксперт алышыңыз керек. И прогресстерди жакшы өздөштүрүп, сатуу менеджер үчөөнү алып, бир SMM'ди, мобилографты алып, кааласаңыз ошону тарттыртып, же болбосо өзүңүз тартып, монтаждап, айфонуңуз бар болсо, иштеп алып кетсеңиз болот. Бул жакта минимум айына плюс 80-100 миңге чейин киреше таба аласыз, өзүңүздүн деңгээлде азыр. Пока. Да, потому что профессионалдуу деңгээлде продюсерлик кесиптин үйрөнсөңүз сонун болот. Мен да ушу сиз эме жагында цифровой эмесиз го? Сүт сай боюнча. Сүт сай боюнча да аябай көп кызыгып, көп сиздин да именно баягы YouTube'дагы интервьюларыңызды, баягы сабактарыңызды көп көрөм. Анан мен восьмерка болуп каламбы ошондо, 8 болуп каламбы? 8-9 экенсиз, акчага эле фокус коесуз, только деньги. 8-9, миссияңыз 9, үйдө отургуңуз келбейт, только за деньги да деген айымсыз да. Только акча сиз үчүн. Адамдар менен сүйлөшкөндү, мамиле курганды, только сиз эме сараңсыз да, сараңыраксыз. Научитесь отдавать. Билим отдавайте. Билим бергенди үйрөнүңүз. Адамдарга сүйлөшкөндү, адам менен коммуникация кылганды үйрөнүшүңүз керек. И элге кызмат кылганды үйрөнүшүңүз керек. Элге пайдалуу болсоңуз, элге кызмат кылсаңыз, сизге акча келет. Хорошо? Рахмат. Продюсер курсуна келиңиз, потому что наставничествого келе албагандарга как раз таки ошол билимдерди ушул жакта берип атамын. Сонун мүмкүнчүлүк, дароо сразу эксперт алып, 25 миңдик тариф, 50 миңдик тариф. Я вам рекомендую 50 миңдик тарифти. Вообще болбой атам десеңиз, 25 миңдик алтын тарифин хотя бы окуп алып, дароо курс жазыңыз, өзүңүздүн билимиңизди упаковка кылып, эмне билимдери бар, полный упаковка кылып. Жаңы билимдерди менден эмне үйрөнө алсаңыз, өзүңүзгө, пожалуйста, кошуп алыңыз, кааласаңыз. Продюсерлеңиз. Продюсер болуп иштесеңиз сонун. Курсту макул, сиздин мечтаңыз экен, гештальтты жаап коелу, курс жазасыз. Но продюсер катары көбүрөөк иштегенге сунуштайм сизди. Ошо мен бирөөлөргө эметинде окутканды аябай жакшы көрөм да, эмнегедир. Ошо сиңдимдин окуучуларына дагы көп голосторду жөнөтүп, мындай кылгыла, андай кылгыла деп, ошону кайра өзүм голосум өзүм угуп алып, кайра ошодон кайф ала берем да. Ооба,
Сонун сизди көп ойлонбостон сиз мени 4 жылдан бери 5 жылдан бери көрүп жүрөт болушуңуз керек. Ойлоно берсеңиз ушинтип отура бересиз. Ошон үчүн кошулуңуз. Бул башталышы гана. Дароо как раз Оштон, Жалал Абадтан продюсер издегендер өтө көп. Ош, Жалал Абадта жылдыз болсоңуз, анан на весь Кыргызстан чыга аласыз оңой менен. Все, сизге ыраазычылык билдирем. Рахмат. Келиңиз сөзсүз түрдө. Менеджерлер менен байланышыңыз себеби дегенде ал жакта сонундагы консультацияларды беришет. Кэш туyu бар. 25 миңди сиз 6 ай бөлүп төлөй аласыз да даже, туурабы? Рассрочка бар. Рекомендую, конечно, потому что эмкиде 25 миңдик тариф болбойт. Мен билесиздер да, мен айтканда аткарам. Себеби буга чейин сатуу менеджер курсу 7500 болчу, эмкиде 15 миң болот десем, деп коюшкан. Аны 15 миңдик болгондо 7500 кезинде окуп албай деп өкүнүп калып, азыр мына 15 миңге келбей койгондор эми 25 миңдик тарифте келгенге даярданып атышат десем болот да. Ооба, чечим чыгармайынча убакыт да өтө берет, тарифтер көтөрүлө берет дегендей, особенно менин тарифтерим. Себеби дегенде мен акыркы эле жыл башталганда эле даң дегенде эле 6 миң долларга билим сатып алдым, плюс азыр 2 сатуу боюнча да курс окуп атам. Улам вложение кылган сайын чектер да өсөт, опыт өсөт. Рахмат сизге. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Рахмат. Караңыздарчы, сабыр деген нерсе. Эмне үчүн бул айымга кечке жооп берип атасың? Эмне үчүн кечке буга жооп берип атасың деген айымдар дагы көп экен, Сабыр, эң негизги нерсе бул сабыр. Да? Жашоодо ар кандай ситуация болушу мүмкүн, но сабырдуулук эң биринчи нерсе. Эң эле биринчи нерсе. Продюсерлик кесипте сиз фикс аласыз. Ал адамды алганыңыз үчүн эле фикс аласыз, плюс процент аласыз. Курс ачып кирешелерге чыгам десеңиз, давно эле курс ачып мечтать этип жүрсөңүз, дал ушул жакта мен үйрөтөмүн. Курс ачып минимум сиз бир курс ачсаңыз, ал 1 жыл, 2 жыл сизге жөн эле кызмат кылат. Бир жолу ачып жазып коесуз, зато 2 жыл аны жыргап сата бересиз. Кандай сонун мүмкүнчүлүктөр болот. И бул жакта жөн эле курс эмес, элге пайдалуу. Мисалы үчүн, эмне үчүн менин курстарыма кайра адамдар келип ыраазы болуп айтып атышат. Кандай ушундай результат берчү, эл ыраазы болуп, элдин жашоосун өзгөрткөн курстарды кантип жазыш керек, кантип ал жакта иштетиш керек, мен өзүм үйрөтөм. Себеби дегенде менин полный опытым, тажрыйбам ушул жакта берилет. Мага запрос таштагандар бар экен. Мага сурооңуздар бар болсо, запрос таштап суроолорду берсеңиздер болот. Пожалуйста. Мен сиздердин кызматтамын. Консультацияларды берип атам, суроо жооп кылып атам. Пожалуйста, суроолорду бергиле, комментарийге запрос таштап берсеңиздер болот. Окусак баары жакшы болобу, гарантия барбы дейт. Өзүнө ишенбеген адам гарантия сурайт. Караңыздар, бул жакта билимди 100%, 200% берем, гарантия берем. Курс жазасыңар, каалооң бар болсо курс жазасың. Программасын түзгөндү үйрөтөм. Программаны түзөсүз, мага жөнөтөсүз. Мен текшерем, дагы доработка кыл дейм. Курстун программасын түзгөндөн кийин кундуз акчам жок, кантип тартсам болот десеңиз, айтам. Момдай кыл. Кундуз акчам бар, хочу красиво, на уровне десең, айтам. Примерно момча акча кетет, давай момдай кыл. Кундуз акчам көп, премиум курс жазам десең, айтам. Анда давай момдай, мен номер дейм. Мен жалкоомун, кантип кыскартсам болот, өзүм жаза албайтам десең, мына, бо номер мен момдай кыл деп туруп жол айтып берем. 5 күндүк сабакта программа барбы дейт. 5 күндүк сабак мына бүгүндөн башталды. Продюсерлик кесип жөнүндө бүгүн сиздерге айтып бердим көбүрөөк, продюсерлик кесип жөнүндө, именно курс жазуу боюнча дагы менеджерге жазып, менин 10 акысыз сабагымды подарите, пожалуйста, менин 10 акысыз сабагымды YouTube'дан менеджерлер бул жакта айым сурап атат. 10 акысыз сабагымды ар бир клиентке подарите, пожалуйста, менин 10 акысыз сабагымды. Детская позиция, мышление миллионера, андан сырткары личный бренд боюнча 3 сабакты, курс кантип жазыш керек поэтапно. Андан сырткары дагы берки сабактарым, пожалуйста, подарите. Нолдан кантип баштайм. Курс жазган идея жок болсочу дейт. Курс жазбасаң, курс жазбайм десеңиз, анда продюсерлик кесипти өздөштүрсөңүздөр болот. Саламатсыздарбы?
айтып бересизби туулган күн жөнөтүптүр. Бриллиант тарифине келгиле, ошол жакта Zoom'дан мен айтып берем. Мне тоже сабак оңду дейт. Не поняла. Мага ким жалпак тил менен түшүндүрүп берет, жакшы түшүнбөй жатам дейт. Эфирге чыккачтан уялам, бирок башкалар сыяктуу чыккым келет дейт. Больше по психологии сиз өзүңүз менен иштешиңиз керек экен. Мен сетевойдо командам бар, мага болобу продюсер курсу? Да, как раз таки вот именно силерге дагы өтө ыңгайлуу болот. Именно силерге керек. Классно, акысыз сабактарды алабыз дейт. Да, подарите мои уроки, девочки. Потому что прямой эфирде хочу урок дейт. Мужчина адвокат болобу окуса дейт. Для личного бренда окуса болот, да. Для личного бренда Инстаграм свой упаковать. Алтын тарифте курс ача аламбы дейт. Ача аласыз. Мобилограф боюнча дейт. Болот, да, ачсаңыз болот. Наоборот, если вы еще мобилограф, еще в Бишкеке, либо в Аше, я буду направлять именно ошол жактагы клиенттерге, сизге буду направлять, буду поддерживать, потому что сиз мени тандап келип атасыз да. Мен да сиз менен прямой эфирге чыккым келип атат дейт. Чыгыңыз. Ой. Так, запростор. Окуп болуп эксперт алганда алар даяр эксперттер болобу? Эгер даяр болсо, биз аларга кандай эмнесине жардам беребиз дейт. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Каяктан чыгып атасыз? Жакшы, рахмат. Кундуз айым, сиздин окуудан аябай сонун эргүү алып жатам сизге. Ыраазычылык. Что-то сиз көрүнбөй калдыңыз го. Бишкектен чыгып атам. Канча жаштасыз? Кандай суроо менен чыгып калдыңыз? 52 жаштамын. Мен дагы жогорку билимдүүмүн, жогорку окуу жайында иштейм. Аябай көп курстарды алып окудум. Азыр сиздин айтып аткан эки тарифиңиз мен окуган окуулардын жанында кичинекей эле тыйын экен дегендей да. Анан окуп да жатам. Анан чыга албай жатам. Что-то сизди көрө албай жатам. Кайсы бир нерсе басылып кетти окшойт. Мен сизди көрүп атам. Все, сизди да көргүм келип жатат да. Анан тармактык бизнес жагат, ошол жактан бир жакшы жыйынтык жасайын деп аткам, өзүмдүн брендимди чыгаргым келет. Инстаграмды жаңы үйрөнүп жатам. Дагы эмне кылып жатам? Билим алган кыздарымдан дараметиме жараша бир жакшынакай деп ойлоп атам. Эми өзүмдүн деңгээлиме жараша алып барып жатам. Курс хотите, да, открыть или продюсером быть? Жок, продюсерде болгум келет, курста ачкым келет, эмелеки системный бизнесте чоң кирешеге чыккым келет. Кыскасы, эл үчүн кызмат кылып байыгым келет. Классно. Амбициям аябай күчтүү экен. Сонунсуз. Вообще молодец. Я обожаю таких осознанных женщин. Продюсер эмнеге боло албайсыз? Болосуз. Менде 65 жаштагы айымдар насаатчылык окуп атат. Алтын Рыспекова, Нургуль Балтабаевалар. Конечно, можете быть. И да, мен айтып атпайм, орозодо полный ушул бааларды айтыпчы. Мен насаатчылыгым негизи 200 миңда курс ачып, продюсерликти үйрөтүп, анан ушундай сонун мүмкүнчүлүк менен сиз айткандай ушунча эле кичинекей акчабы деп атпайсызбы? Ушунча билимби? Элестетиңиз, зато курс ачып алып канча кирешелерге чыга алат. Продюсер болуп канча кирешелерге чыга алат. Дал ошол нерсе сизге дагы сонун ылайыктуу деп ойлойм. Сиз продюсер болуп, как раз таки сетевойдо да иштейт окшойсуз. Сетевойдогуларга дагы ошол сетевойдо иштеген айымдарга как раз жеке бренд керек, личный бренд, Инстаграмды иштетүү боюнча. Сиз эч нерсе кылбайсыз, СММ менен мобилографты иштеткенди, фотостудияга алып барып, мобилограф менен иштешип, момдай кылып, Инстаграмдарын упаковка кылып. Азыр билип атасыз, Инстаграмдын заманы, WhatsApp'тан сатууну уже WhatsApp'тан эле сата беришет сетевойдогулар, а Инстаграм аркылуу иштегендер 2 эсе, 3 эсе көп таап атышат, команда түзүп атышат. Дал ошол нерсени сиз ушул проекттен аласыз эже, почему нет? Я сама лично, тем более сетевойдо иштескенсиз, битый адамсыз да? Битый адамсыз, уже таксалган
фу жок десе дагы сиз турмуштук бере аласыз да, жыгылып Да. калбайсыз дегенде. Я люблю сетевойдон келген айымдарды, потому что отказ алып жыгылып калышпайт. Кайра турушуп кулаган жерден кайра чалынып жыгылып тура калып кайра сатып дегендей. То есть я люблю таких женщин, битых, таких можно сказать, потому что силерде, во-первых, чөйрө бар, эл бар, команда бар. И как минимум, мисалы үчүн сиз өзүңүздүн да бул жакта курсуңузду алып чыксаңыз дагы, плюс өзүңүздүн чөйрөңүздөн эле, командаңыздан эле жакшы проекттерди продюсерлесеңиз, почему бы нет? Эл сизге өзү келет, мени продюсерлечи, пожалуйста, мени алып чыкчы Инстаграмга деп. Сиз болгону өзүңүз дагы жаркырап чыкканды өзүңүз деле упаковка кылып, бизде мындай да, мисалы үчүн мен өзүм арыктасам, элдин баары мага келет, кантип арыктадың, үйрөтчү деп. Дал ошондой эле сиз өзүңүз пример болушуңуз керек. Өзүңүз мисал болуп чыкканда анан ушул нерсе сизге дагы келет. Дал ошол Жакшы. нерсе келет. Сиз келиңиз, бриллиант тарифине келиңиз, себеби дегенде мен менен жолугушуу болот, 9 ай доступта болот. Кааласаңыз өзүңүздүн эле, Кундуз, менде 2 клиент бар, эксперт бар, ушуну кантип продюсерлейм, же болбосо өзүм деле алып чыгам, Кундуз, анан богу кызды алып чыгам десеңиз, мен сизге стратегия бере алам. Давайте вот так, вот так, вот так, вот так, вот так деп. Сизди Рахмат. бриллиант тарифтен күтөм эже. Буюрса, анан мен да бир суроо берсем болобу? Кудай буюрса жолугушар күндөр болот. Эмелеки кыздай болупчу, жанареке, мен дагы эмемди айтсам болобу? Эмне эле, туулган күн эмне? Же уже мага айта аласызбы? Мага эмне керек экенин айта аласызбы же айтайынбы? Айтсаңыз болот, ооба. Мен болсо 20-июнь 1973-жылы туулгам. Запрос эмнеде? Запрос, кандай запрос? Мына жана айттым го, ошолор. Психология нишасына жакын экенсиз, жакшы психолог боло аласыз, лидерсиз, руководительсиз, бирок депрессияга бат чалдыга бересиз, негативный ойлор болбойт деп өзүңүзгө болбогон ишеним, ошол нерсе сизди кармап турат. Бирок мамилени биринчи орунга коет экенсиз, анан ошо кыймыл аракетке түшүшүңүз керек. Сразу акча монетизация кылганды. Акчаны көбүрөөк ойлоңуз, акча кичине жогураак окшойт, но Точно. действие. Кичине жалкоороксуз, жаныңызды карап, бирок жумушту аягына жеткирет экенсиз да. Полностью действие кылып өтөбүз. Хорошо? Хорошо. Рахмат. Эл менен алек болбойсуз. Эл мындай болоптур, тиги муну алыптыр, бул муну алыптыр деп андан ойлордон кетесиз. Только фокус на себя. Хорошо? Хорошо. Рахмат сизге. Аллахым ыраазы болсун. Рахмат. Бизде 0дон келген айымдар бар экен. Продюсер деген эмне иштерди кылат? X'ти басасыз эже. X'ти басасыз. X'ти? Мына жердеги, мынакей. Продюсер деген эмне өзү дейт. Продюсер деген бул уюштуруучу. Сиз башка адамдардын курстарын чыгарганда жардам бересиз, же болбосо курс ачып, ага жардам берип, ошол курсту сатып, жарым акчасын сиз аласыз. Кыскача айтканда, түшүндүңүз, Продюсер деген бул башка адамды алып жылдыз кылат, ошону сатат, ошол түшкөн кирешеден 20, 30, 50%ке чейин ошонун акчасын, кирешесин дагы алат. Түшүндүк, Сабактар мага да жөнөттүңчү дейт. Ооба, номерлериңерди калтырсаңыздар болот. Менин менеджерлерим сиздерге акысыз сабактарымды личкаңыздарга жөнөтүп коет. Күнү түнү көрүп алып, кааласаңыздар башка адамдарга рассылка кылып, подарок, өмүр бою сиздерге ошол сабактарын подарок берем. Сөзсүз iPhone болуш керекпи дейт. Жок, обязательно iPhone кереги жок. Кээ бир продюсерлерге требование бар. Instagram алып барбайсың, өзүңдү сатпайсың деген требование беришет кээ бир эксперттер. Кээ бири эч кандай андай требование койбойт. Ошон үчүн только фокус мага коесуң, мени сатасың деп айтышат. Кээ бир эксперттер ошентип айтышат. Действующий продюсерлерге кандай совет эксперттер керек дейт. Действующий продюсерлерге бриллиант тарифине приглашаю туда, показывать себя, как раз таки со мной познакомитесь, перенимаете мой опыт, сразу берете экспертов. Если хотите, из моего ближайшего окружения берете экспертов, сами берете экспертов. И я всегда говорю продюсерам, не забывайте про себя, обязательно. Жумушсуз калбайт экен да дейт. Да, жумушсуз калышпайт. Мындайлар
YouTube'дан сабактар дагы берилет. Мага да сабактардан кетирип койгулачы дейт. Аха. А, мгм. Так. Мага да жөнөтүп коюңуздарчы дейт. Да, сабактарды жөнөтүп койсоңуздар болот. Бул жакта айымдарга сабактарды, акысыз сабактарды жөнөтүп коюңуздар. Да, түз эфирдеги айымдар өздөрү номерлерин калтырып атышат. Да, девочки отправят вам мои бесплатные уроки. Запрос кетпей жатат дейт. Именно продюсерлик кесип, да, продюсерлик кесип аркылуу курс жазып алып чыгып, сонун результаттарды жазатсаңыздар болот. Ооба, окугуң эле келет го дейт. Курсив сатканга клиент берсеңерби, ушу менен иштейбейби дейт. Сонун. Ооба, 52 жаштагы айым дагы дароо караңыздарчы, мобилографияны окуп жүрүптүр. Окуган уят эмес, окуу эч качан кеч эмес. Мен да жөнөтүп коюңуздарчы дейт. Номерлериңерди калтырсаңыздар WhatsApp. Мага да көлдүк кызга дейт. Номерлериңиздерди калтырсаңыздар, менин менеджерлерим сонун акысыз сабактарымды жөнөтүп коет. От меня подарок Орозодо. Очень крутой эфир дейт. Спасибо большое. Мага да жөнөтүп койгулачы дейт. Да, девочки, вот айымдар сонун маалыматтар алып жатабыз дейт. Акысыз сабактарды кыздар сиздерге жөнөтүп коет. Курс кантип? Курс жазууда дагы 5 этап. 20 мүнөт акысыз сабак жазгам. Андан кийин личный бренд боюнча 3 сабак. Курс жазуу боюнча 1 сабак, сатуу боюнча 4-чү сабак, 5-чи сабак, андан кийин Инстаграмда упаковка боюнча 6-чы сабак. То есть все вот эти уроки вам подарят, девочки, мына. Курска келиңиздер. Именно бриллиант тарифинде мен менен Zoom болот. Ошол жакта мен туулган күнүңөр менен айтып туруп, ана запрос айтасыңар. Мисалы үчүн 20.06.1973 мамиледен жабыркайм. Турмушка чыккым келет, же болбосо акча, же болбосо ден соолугуман кетип атам деп ушундай суроо бергенде, ана мен силерге жооп берем. Хорошо? Потому что бир адамга разбор кылганда, цифровой психология боюнча разбор кылганда минимум 2 саат, даже 2 саат жетишсиз. Атын, жылын, туулган ар бир цифраны талдашым керек. 2 саат убакыт кетет. Даже 2 саат жетпейт. Ошон үчүн ооба, жеке консультация 15 000 сом турат, бирок я рекомендую просто на курс приходить, и там мен өзүм боломун. Чатта дагы болом. Мага да жөнөтүп коюңуздарчы дейт. Прямой эфирге ким жетишпей калса, дирекке мага номерлериңиздерди калтырыңыздар. Ушул эфирдин астына номер калтырыңыздар, акысыз сабактарды каалайм деп. Пожалуйста, акысыз сабактарды мен Орозодо силерге берем. Но биз командабыз менен именно продюсер курсов, продюсер курсунда 2 ай бою силерди жетелеп, курс ачканды үйрөтөбүз, продюсерлик кесипти үйрөтөбүз. Өзүңөргө өзүңөр продюсер болосуздар, башкаларга продюсер боло аласыздар. Действующий продюсерлерге я рекомендую окружение находить. Окружение, которое будет вас тянуть наверх. Перенимать опыт и постоянно учиться вкладывать в свое образование. Плюс эксперттер менен иштегенди, как я работаю, какие фишки применяю, ушул жактан полностью берем. О, у нас же розыгрыш подарков. Розыгрыш подарков. Бу жакта розыгрыш подарков, мен силерге китебимди белекке берем. 500 сом, 1000 сом и 2000 сомдук да денежные призы хочу подарить. Бул жакта эң сонун суроолорду берип аткан айым бар болчу. Я их хочу подарить. Бул жактан Жалал Абадтан, Барпа айылынан деп түз эфирге мага чыккан айымга мен китебимди белекке берем. Экинчи айымга я хочу подарить символический, да, 500 сомов. И бул жакта Гульнара Гуля.05 деген айымга мен подарок берем. Прикрепить комментарий деп коеюн. Вот Гульнара Гуля.5. Кудайым насип кылса окуйм, ниет кылып жатам деп атпайбы? Вот ушул айымга я хочу подарить 1000 сомов. Сон комментарийлерди жазган айымдарды. Так. Дагы ким айымды, кайсы айымдыкы жакты эле мага эксперт берилет да. Бул жакта Фаберлик онлайн 958 деген айымга я дарю 2000 сомов, 2000 сом. 2000 сом, мына.
Фаберлик. Прикрепить комментарий. Фаберлик курс канча убакыт окутулат дейт. Я выбрала ее, поэтому решила ей подарить 2000 сом. 2000 сом, 1000 сом, 500 сом жана китебим. Жалал Абадка прямой эфирге мага чыккан айымга китебимди белекке берем. Жана ушул 3 айымга акчалай белектерди берем. Мен скриншот кылып жазып алдым, личкаларыңарга жазам, номерлериңерди жөнөтөсүздөр, жана М-банк жана единица катары мен силерге пополнение кыламын. Это от меня подарок в честь Орозо. Себеби ниети түз, оозунан жакшы гана сөз чыккан айымдарды жакшы көрөм. Поэтому решила подарить. Фаберлик онлайн 958. О, спасибо дейт. Курс 15 март башталат. Акчадан да китеп алуу, мага китеп керек дейт. Классно. Жалал Абадка китеп кетти. За мой счет. Доставка буюрса бир күндө эле жетет. Андан кийин бул Фаберлик онлайн 958 айымга 2000 сом жана буга чейин дагы жазган Гульнара Гуль айымга мен сизге 1000 сом дедим. И эфирге бүгүн жанагы 52 жаштагы айым продюсер болгум келет, мобилографияны окудум деген айымга 500 сом. 3 айымга акчалай приздер. То, что я обещала, я выполняю. Буюрса 5 күн бою сиздер менен дагы боломун. Дагы да ушундай суроо жооптор болот, розыгрыш подарков болот. Эртең дагы бүрсү күнү дагы болом сиздер менен. Эртең дагы көрүшөбүз, эртең дагы көп пайдалуу маалыматтар болот. Акысыз сабактарымды уже эле көрүп, суроолорду мага даярдап келсеңиздер болот. Сториске окошко вставлю. Ошол окошкого суроолорду бере бериңиздер. Курстар боюнча дирекке мага жаза бериңиздер. Директе өзүм отурамын. Поздравляем победителей дейт. Да, у меня в намерениях очень классные подарочки вам раздать. Поэтому мен менен 5 күн бою подряд болуңуздар. Ушундай суроо жооптор да болот, консультация да болот, разбор дагы болду, цифровой психология боюнча белектерди таркаттым. И эртең дагы ушундай сонун маалыматтарды дагы сиздер менен бөлүшөмүн. Бирге болобуз, баарыңыздарга ыраазычылык. Скидка ошондо март элеби. Ооба, 25 миңдик тариф ушул Орозодо эле болот. Эмкиде мынча билимдерди, ушунча сонун маалымат, билимдерди, сертификат, плюс ушул кесиптин ээси болуп алып, кандай көп мүмкүнчүлүктөр ачылат да. Ошон үчүн 25 миңдик тариф эмкиде я не буду делать. Мен насаатчылыкта ачып берген, насаатчылыкта берген билимдер, 200 миңдик насаатчылыкта берген билимдерим. Поэтому все, кто хочет быть таким продюсером, как я, команда менен иштеп, роптор менен иштеп, то приглашаю прям прямиком вот сюда. 2 ай окутулат, 2 ай окуйсуздар, плюс клубта өмүр бою каласыздар. Клуб продюсеровда. Улам поток окуган сайын кошулуп продюсерлер алмашып деп атпайм, жаңылана берет. Мени да прямой эфирге 1 минутта кое аласызбы дейт. Макул, эртең коеюн. Цифровой разбор жакты дейт. Буюрса, мен менен цифровой разборлор көбүрөөк болот. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Рахмат. Всех люблю.